Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер. Менин голосумду угулуп атабы сиздерге? Ооба, угулду. Болот. Эми угулду. Экран көрүнүп атабы, слайд? Ооба, көрүнүп атат. Даяр болсоңуздар, анда баштай берели. Катышуучулар да бүгүн активдүү көбүрөөк катышыптыр. Телефондон кирип жаткан болсоңуздар, автоповоротто өчүрүп туруп, альбомный кылып көрсөңүздөр, мына чоңураак анан жакшы көрүнөт. Ноуттуктан киргендерге ошол боюнча көрөрүңүздөр, мына чоң болуп көрүнүш үчүн. Анан мен деле записти басып койдум азыр бүгүнкү сабак боюнча. Агер өзүңүздөр үчүн керектүү, бул бүгүнкү тема абдан кызыктуу жана маанилүү, ошон үчүн өзүңүздөр үчүн дагы ноуттуктан же болбосо телефондон экран записти басып койсоңуздар болот. Анда эмесе бүгүнкү тема боюнча сабакты баштай берели. Веб технологиялар жана алардын билим берүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү деген темада сабак өтүп атабыз. Бүгүн экинчи күн. Бүгүн болсо кандай технологияларды үйрөнөбүз жана колдонобуз. Бүгүн жалпысынан Google платформасынын иштеп чыккан платформалары жана жасалма интеллекттери боюнча тапшырмаларды аткарабыз жана алардын кайсы окууда, кайсы предметте кандай колдонобуз. Ошолордун баардыгын сиздерге этап менен түшүндүрүп кетем. Технологияларды алгач кыскача кылып бөлүп алдым. Бул жерде англисче болгон үчүн кээ биркилериңиздерге түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок слайдты карап кетсеңиздер, ар бир тема боюнча өзүнчө кыскача түшүнүктөрдү берип кеткем. Сабак бүткөн учурда кайсыл сайтка кантип кирет, ар бир шилтемеси жана ушул сиздерге өтүп аткан слайд менен дагы бөлүшөм. Төмөнкү технологияларда бул Google'дун Workspace. Бул Workspace деген иш тактайча. Мугалимдин иш тактайчасында Google'дун иштеп чыккан, мисалы сиздер колдонуп жүргөн Google Classroom, Google Disk, экраныңыздарда көрүп тургандай, сурамжылоолорду алыш үчүн Google Forms, Google Почта, Google Контакт, Google Календар, Meet, Google'дун өзүнүн Excel таблицасы, Google'дун өзүнүн документтери менен иштей турган Docs файлы жана презентация жасай турган, ушулардын баардыгы жалпы келип бул Google Workspace деп аталат. Буну баардык эле окутуучулар, мугалимдер, студенттер колдонушат. Жалпысынан айтканда ушул Google Workspace деп аталат. Андан кийин эмне боюнча өтөбүз? Google App Plus деген. Бул Google Gemini билесиздер да, Gemini жасалма интеллекте. ChatGPT сыяктуу иштейт. Gemini азыр болсо актуалдуу жана тез, жакшы өнүгүп келе жаткан Google'дун ошо жасалма интеллекти деп аталат. Ошонун бир айга, мисалы $2,5 тарифи кандай иштейт, ошол боюнча көрсөтүп берем. $2,5 сомго алганда бир 250-260 сомдо гана түзөт. Бир айга бул абдан арзан. Андан сиздер ал бир айга 200 сом төлөгөндө эмнелер ачылат? Ошолор боюнча толук түшүндүрмө берип кетем. Андан сырткары Notebook LM деген. Бул үчүнчүгө келдик. Notebook LM деген дагы бул Google тарабынан түзүлүп чыккан, сиздерде азыр эң бардыгын кызыктырып турган суроо бул презентацияларды кантип түзөбүз, презентацияларды жасаганда азыр абдан көп түрлөр көбөйүп кетти. Алардын эң күчтүү, эң жаңы акыркы версиясы бул менин оюмда Notebook LM деген бул Google компаниясы иштеп чыккан ушул сайт деп эсептейм. Албетте бул презентациялар жасоо үчүн кийинки эртеңки сабакта өзүнчө мындай да кандай жасалма интеллекттердин жардамында же болбосо сайттардын жардамында презентация түзүү үчүн башка сайттар боюнча өзүнчө өтөбүз, бирок алардын арасынан бүгүн арасында ушул Notebook LM Google'га байланыштуу платформасын дагы кошумча алып өтөбүз. Андан сырткары Google Docs дейт. Бул Google документтер менен иштеген мугалимдер үчүн, окутуучулар үчүн. Google Documents бул ошол өзүңүздөр иштеп жүргөн Microsoft Word, Excel, PowerPoint ошол сыяктуу программаларды Google аркылуу кантип иштейбиз. Анан ошол презентация же болбосо Excel'де формула түзүп жатканда, Word документ таблицалар түзүп жатканда жасалма интеллект кантип жардамга келет, кантип колдонобуз, ошолор боюнча өтөбүз. Андан эң акырында бул Gemini ошо Google тарап иштеп чыккандын Storybooks деген бар. Бул сиздер каалаган китеп жарата аласыздар.
кыргызча түшүнөт. Ошо кыргызча бир промпт же болбосо атыңызды жазып туруп, ушул мен жөнүндө өмүр баян жазып бер же болбосо мен жөнүндө китеп жазып бер десеңиз, кадимкидей ачылып окула турган сүрөттөр менен ошо бир китепти түзүп берет. Анан түзүп берген китепти оңдосоңуздар болот, анан PDF файл аркылуу жүктөп алсаңыздар болот. Бул негизинен жалпы кыскача киришүүлөр болду. Анда кийинки слайд боюнча азыр сиздерге биринчи ушинтип теориялык түшүндүрүп кетем. Ар бир слайд боюнча кыска кылып болушунча түшүндүрүүгө аракет кылам. Андан кийин практикалык бөлүккө өтөбүз. Workspace деген алгач сиздерге айткан, азыркы ушул Google компаниясы иштеп чыккан. Сиздерге айтайын деген ошол $2,5 бул 250 сом, 260 сомдой өлчөмдө элек. Сиздер аны сатып алсаңыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Эң алгач колдонуп жүргөн Google Дискти колдоносуздар. Бардыңыздар ошол файлдарыңыздарды жүктөйсүздөр, керектүү документтерди жүктөйсүздөр. Бул стандарттуу түрдө Google Drive негизинен сиздерге 15 гигабайт место берилет, стандарттуу түрдө акысыз. Ошол $2,5 ичинде сатып алсаңыз, сиздерге жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүнө жана Google Дисктен 200 гигабайт бош орун место берет. 15 гигабайттан кошумча дагы 200 гигабайт кошумча орун алсаңыздар болот. Андан сырткары бул бир эле мүмкүнчүлүгү. Андан сырткары Google документтер менен иштегенде документ файл, Microsoft документ, Word'де иштеген учурда жасалма интеллекти кошуп иштеген учурда жасалма интеллект кошулат өзү автоматтык түрдө. Сиздердин ошол түзүп аткан документтериңизге автоматически жасалма интеллект жардамга келет. Ошол дагы $2,5 ичинде. Анан слайд, презентация. Google Slides деген ошол Google аркылуу презентация түзүп жатканда, PowerPoint сыяктуу эле. Ошол слайд түзүп аткан учурда, мисалы кээбиркилер ChatGPT же болбосо Gemini колдонуп, ал жактан текст алып келип, PowerPointка түштап жасайт. Бул жерде ошол PowerPoint'тун өзүндө туруп, сиздер мисалы бир тема берсеңиздер, ошол жерге эле слайдты даяр кылып түзүп кетет. Азыр бул боюнча практика жүзүндө да реалдуу түрдө көрсөтүп берем. Анан Google таблицалар, бул Excel'ге байланыштуу. Мисалы көпчүлүк мугалимдер деле, мисалы информатикага байланышы жок мугалимдер, же болбосо сырттан тарыхчы, кыргыз тилчи мугалимдер болсо, мисалы Excel'де көпчүлүгү таблица, диаграмма, инфографика, формула түзгөндү жакшы билбеши мүмкүн. Бул жерде дагы жасалма интеллект жардамга келет. Мисалга бул жерге студенттердин катышуусунун таблицасын түзүп бер десеңиз, ошол жерге Excel'ге таблицасын түзүп берет. Таблицаны түзүп бергенден кийин ошол студенттердин катышуусун автоматташтырып бер десеңиздер, ошол жерден мисалы кайсы студент кайсы күндөр келбеди эсептеп чыгып, процентин чыгарып берет. Мисалы бир ай ичинде ушул студент ушунча убакыт келбеди деген жыйынтыктарга чейин, формулага чейин иштеп бере турган жасалма интеллекттерге мүмкүнчүлүк ачылат. Андан сырткары дагы бул $2,5 ичинде ушул төртөө, анан дагы бул кошумча дагы эмнелер берилет. Gemini жасалма интеллектинде жазылып сатып алгандан кийин сиздерге катардагы колдонуучуда жок болгон эксклюзивдүү функциялар ачылат. Бул деген демейки, мисалы жөнөкөй эле аккаунт иштеткенге караганда сиздерге аларга караганда өтө көп функциялар ачылат. Алардын ичинен Gemini 1.5 версиясында, 1.5 Pro версиясында иштесе, сиздерде 3 Pro версиясы активдүү болот. Бул жерде сиз эң акыркы жана актуалдуу модельдерди колдоно аласыз, акылдуу модельдерди. Модельдер менен иштөөдө сиз өтө чоң көлөмдөгү, мисалы 1500 бет китепти же болбосо 1 сааттык видеону бир убакта иштеп чыгып анализдей алат. Бул жерде мындай дегенде, бул китепти жүктөп анализдесеңиз болот, жана башка мындай сапаттуу 1 саатка чейинки видеолорду жүктөп, анан анализдеп иштеп чыгышы ылдамдыгы да тез болот эгер сатып алсаңыз. Андан сырткары азырынча жөнөкөй колдонгондо Gemini сиздерге сүрөт гана жасап бере алат. $2,5 ичинде видео жасоо да кошулган. Мисалы сиздер жердин ядросунун айланышы деп туруп эле жазсаңыздар, ошол тема боюнча видео жасап берет сиздерге. Бул $2,5, 250-260 сом тегерегинде акча. Мындайча айтканда, буларды эсепке алганда, азыр сиздерге практика жүзүндө да көрсөтүп берем. Жалпысынан алганда мындай абдан эле арзанга туура келет да. Өзүңүздөр мындай ыраазы болуп эле алгыңыздар келет. Мындай иштетип
көргөндөн кийин жемишин көрсөңүздөр болот. Бул өзүн өзү жөн гана актайт. Видео жасап берүү мүмкүнчүлүгү дагы кошулган. Андан сырткары эң активдүү айтайын дегеним ошол баягы мен айтып өткөн Notebook LM деген бул өзүнчө бир платформа. Сиздин акылдуу китепканаңыз деп да түшүнсөңүз болот. Бул инструмент мугалимдердин эң жакын досуна айланат чындыгында. Мисалы булактарды талдоо дейт, источник. Мисалы сиз өзүнчө бир ChatGPT колдоносуз же болбосо Gemini башка искусственный интеллект колдонгондо мисалга кыргыз тили боюнча 10 суроо түзүп бер деп жазсаңыздар, ал искусственный интеллект, жасалма интеллект Gemini ар кандай сайттардан, интернет булактарынан алып сиздерге маалыматтарды алып келип чыгат. Бунун өзгөчөлүгү бул сайтка сиздер өзүңүз буга чейин жасалма интеллект жок убагында же болбосо өзүңүз окуу платформасына ылайыкташтырып түзгөн PDF файлыңыздар болобу, силабуспу, UMK каалаган учебный планыңыздарды PDF файлын жүктөсөңүздөр, бул сайт ошол сиздердин берген документиңиздерге карап гана иш кылат да, сырттан маалымат албайт. Мисалы сиз силабусту жүктөп туруп эле ушул боюнча окуу планын түзүп бер, же болбосо ушул боюнча гана тест түз, ушул боюнча мындай иштерди кыл деп тапшырма берсеңиз, сиздин силабусуңуздан сырткары чыкпай, ошол сиздин силабусуңузду карап туруп презентацияларды, тесттерди түзүп берет. Бул абдан ыңгайлуу. Анан мунун мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Ошол сиз жиберген файлды эле окуп чыгып сайт. Даже ошол аудио пересказ деп турат, подсказ деп коет азыр мисалы, жөнөкөй эле бир текстти окуп чыгып өзү аудио форматында да жүктөп алганга мүмкүнчүлүк жаралат. Сиз жөн эле бир PDF файлды жүктөйсүз, силабуспу, каалаган окуу план. Аны мисалы окуучуларга же болбосо ошо студенттерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай эки адамдын кызыктуу подсказ маегинде айлантырып берет. Окуучуларга үй тапшырма катары мисалы угуу боюнча форматта берсеңиздер болот, аудио запись катарында. Жалпысынан эсептегенде мына биринчи 4 мүмкүнчүлүк, андан кийин 3, 7, андан сырткары бул дагы мүмкүнчүлүктөр бар, мисалы жеке билим базасы дейт. Ушулардын баардыгы ошол 250-260 сомдун ичинде. Ай сайын 260 сом, 270 сомдун ичинде гана ушунча мүмкүнчүлүк сиздерге жаралат. Кийинкиге өтсөк, бул Notebook LM деген платформа бар. Ошол негизги философиясы бул билим базасы деп аталат. Сиздер өзүңүздөрдүн каалаган билим базасыны ушул сайт аркылуу иштеп каласыздар. Сиздер эле эмес, бул сайт жаңы чыгып келатканына байланыштуу азыр күн кабар деле жок болсо керек, эң алгачкылардан болуп ошо сиздер колдонушуңуздар мүмкүн. Ишенимдүү негизделген жана сиздин маалыматтарыңыз менен чектелген дейт. Бул жеке билим базасы. Мисалы кадимки Gemini интернеттен адашып же ката маалымат берип коюшу мүмкүн да, интернет блоктарында кээде ар кандай маалыматтар болушу мүмкүн. Бул Notebook LM болсо, ошо сиздин гана документтериңизге таянып, тесттерди, суроолорду түзүп берет. Ошондо мындай катасыз иштеген болот да. Анан булактарды жүктөө дейт. Сиз бул сайтка мисалы PDF китеп жүктөйсүзбү, документ жүктөйсүзбү, сайт жүктөйсүзбү, кандай гана шилтеме же болбосо YouTube'дан видео жүктөйсүзбү, чектөө жок, көлөмү боюнча да чектөө жок. Ошол жүктөсөңүз PDF болобу, документ, сүрөттө көрсөтүлүп тургандай, ошол сайтка PDF документ жүктөсөңүз болот, Word'де түзүлгөн документ жүктөсөңүз, жана болсо бул ссылка YouTube'дан, Instagram'дан, башка жактан ссылкасын гана таштап койсоңуз, сайт ошого карап сизге слайддарды, презентацияларды түзүп берет. Андан кийин тактык дейт. Ар бир берген жообунда текстин кайсы жеринен алган шилтеме, цитата менен көрсөтүп турат. Бул илимий иштерди жазууда же сабакка даярданууда ката кетирбөөгө кепилдик берет дейт. Мисалы сиздер бир илимий изилдеп бир нерсе жазам десеңиздер, Gemini мисалы жазса, ал ChatGPT кайсыл бир маалымат жазып берсе, ошол маалыматты кайсыл жерден алды, кайсыл сайттын кайсыл бөлүгүнөн алды, ал жөнүндө маалымат бербейт да. Бул сайт эгер ар бир сүйлөмгө жана ар бир текстке кайсыл сайттан, кайсыл жеринен эмне үчүн алды, ар бир бөлүмгө жооп берип турат. Азыр практика жүзүндө дагы көрөбүз. Notebook LM бул Google'дун катардагы чат-ботторунан кескин айырмаланган окутуучулар жана изилдөөчүлөр үчүн атайын иштелип чыккан акылдуу блокнот болуп эсептелет.
негизинен которгондо деле ноутбук деген бул ошол блокнот деген маани билдиргендиктен өзүңүздөрдүн блокнотуңуздарды түзүп иштейсиздер деген мааниге келет. Анын негизги өзгөчөлүгү ал бүтүндөй интернеттин маалыматы менен эмес, сиз жүктөгөн жеке блоктор гана иштейт. Азыркы мен айтып өткөн нерселер. Сиз ошол текст же болбосо маалымат жүктөйсүз, аны аудио запись кылып бере алат. Жаңы идеяларды жаратканга да жардам берет. Окуу куралдарын түзгөнгө, силабустарды түзгөнгө, жүктөлгөн материалдарды жумаларга бөлүштүргөн. Мисалы, сиздер силабусту гана жүктөп коесуздар. Сайт болсо ошол силабуска карап чыгып, окуу жүктөлгөн материалдарды жумаларга бөлүштүрүп, графигин бөлүштүрүп, ошол силабуска карап баалоо каражаттарын да түзүп бере алат. Муну болгону сиздер ошол туура жакка колдонуп, пайдаланышты билиш керек. Андан кийин практикалык сабактарда бул сайтты кантип колдонобуз? Мисалы, биринчи кадам окуу жылына тиешелүү бардык методикалык колдонмолорду жана окууга керектүү файлдарыңыздарды жүктөйсүздөр сайтка. Экинчи кадам суроо бересиз. Мисалы, ушул материалдардын негизинде бул азыр мисал бул мектеп мугалимдери үчүн түзүлгөн 3-чейрек чейрек үчүн 10 суроодон турган тест даярда десеңиздер, ошол сиздердин окууга тиешелүү документтериңиздерди карап чыгып, ошолдон чыкпастан 3-чейрек чейрек үчүн 10 суроодон турган тест түзүп берет. Андан кийин ушул темадагы эң татаал түшүнүктөрдү 10 жаштагы балага түшүндүргөндөй кылып, аудио подкаст жарат деп жазсаңыз, мисалы, кээ бирки сөздөр, баяндар, тапшырмалар татаал болушу мүмкүн. Мисалы, 10 жаштагы балдар үчүн, 15 жаштагы балдар үчүн. Ошолорго мисалы текст окууда жакшы түшүнбөсө, ошол эле текстти аудио подкаст кылып жасап берет. Азырынча ошол аудио подкаст орус, англис тилинде иштейт. Бул жаңы улам жаңыланган сайын тилдер кошулуп атат. Кыргыз тили дагы иштейт жакында, ошол кыргызча түшүндүрүп айтып берет. Андан кийин даяр болгон аудиону жана текстти сабак учурунда колдонсоңуз болот. Storybooks деген бул дагы ошол Google тарабынан иштелип чыккан бардык программа. Мен азыр бүгүнкү канча тема, канча технологияларды өтсөм, алардын бардыгы ушул Google компаниясына тиешелүү. Google'дун бул Storybook деген дагы бул ошол Gemini'нин ичинде жайгашкан. Ага кирип, жана башында айткандай, өзүңүздөр жөнүндө өмүр баяныңыздарды айтасыздарбы, каалаган бир образ жаратсаңыздар, ошол тууралуу сиздерге китеп түзүп берет. Китеп дагы бул жөнөкөй эле китеп болбойт, кадимгидей баягы страницасы болот, автору болот, анан ачылганда мындай китепке окшоп ачыла турган визуальный графикада түзүп берет. Андан сырткары визуалдык окуу куралдарын түзөсүздөр. Мугалимдин тарыхы, татаал тарыхый окуяны же илимий процессти, мисалы фотосинтез же космостун жаралышын окуя катары иштеп чыгат. Gemini ар бир кадамды иллюстрациялап түшүндүрмө берген сценариптик китепче түзөт. Анан бул сайтта негизи сценарий жана промпту туура иштетиш керек. Сценарийди жакшы жазышыңыздар керек. Мисалга, мен университет тууралуу бир китеп жаза турган болсом, каармандарына чейин өзүңүздөр жазышыңыздар керек да. Мисалы, Ош мамлекеттик университети мисалы 2030-жылдары бир ушундай каарман болсун же ушундай окутуучу болсун, ал студенттерге ушундай сабак өтчү деп мындай сценарийди эле кыска кылып жазып берип коесуздар, 3-4 сүйлөмдөн турган. Анан ошол текстке карап китепче түзүп берет. Бул видео сабактарды же китептеги иш-чараларды пландаштырууга абдан ыңгайлуу да, мындай визуальный кылып көрсөтүп окуп берсе жакшы болот. Анда мисалы, бүгүн слайд ушул боюнча. Эми практикага келсек, муну кандай колдонобуз? Алгач ошол биринчи айткан сайттарым боюнча айтып кетейин. Эки вариант бар. Сиздер Google'ду ачканда эле, мына Google Chrome, бардыгыңыздар эле ушул Chrome'ду колдоносуздар да, интернет браузерде. Ар бириңиздерде сөзсүз түрдө Google аккаунтуңуздар болот, оң жакта. Ушул жерде Google'дун компаниясына тиешелүү программалар жайгашкан. Аккаунтуңуздардын жанына бассаңыздар, ушундай чыгат. Бул жерде сиздердин аккаунтуңуздар, Google Диск, почта, Gemini, карта, негизинен ушул жердеги
бардык платформалар Google'га тиешелүү. Google эмнелерди иштеп чыккан, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Сиздерге тиешелүү колдонуп жүргөн болсоңуздар, ошол Google Диск, почтаны көп колдоносуздар. Андан кийин мисалы Classroom'ду колдонушу мүмкүн мектеп мугалимдер. Калган жагы боюнча азыр мен эң керектүү жана колдонулбай жаткан нерселерди көрсөтүп берем. Булардын эң ылдыйына түшсөңүздөр, жаңы кошулган Notebook LM деген. Ушул азыркы мен айткан слайдта. Ушул жерден басып кирсеңиздер да болот. Же болбосо Google'га ошол Notebook LM деп поиск кылсаңыздар сайт чыгат. Ушул жактан да кирсеңиздер болот. Бул сайтка дагы шилтеме аркылуу сайтка шилтемелер деген бөлүмгө сайттын ссылкасын жөнөтүп коем. Так, эми сайтка киргенде бул кандай иштейт? Ушундай ачылат. Google аккаунтуңуздар менен кирип аласыздар. Эң кызыктуу жери ушул жерде. Барыңыздар карап жатасыздар, кантип түзөбүз? Бул негизи эмне деген суроо. Киргенден кийин создать блокнот деген болот. Өзүбүзгө блокнот түзөбүз. Создать блокнот кылганда бизге ушундай экран ачылат. Экран ачылганда бул жерди карасаңыздар, кааласаңыздар интернеттен гана издеп, ошол аркылуу бир презентация тесттерди түзсөңүздөр болот. Мен сиздерге азыр биринчи бир өзүмдүн видеомду кандай кылат экен, ошону көрсөтүп берейин. Мисалга бул жерде загрузить файл деп турат. Ушуну басып, сиздер өзүңүздөрдүн силабус, окуу планылоо, кандай гана документ болбосун жүктөсөңүздөр болот. Жүктөгөнүздөн кийин бул сайт ошол сиздин документиңизге карап анализдеп, тесттерди, презентацияларды түзүп берет. Бирок алгач сиздерге мындан да кызыктуу нерсени айтып берейин. Жөнөкөй эле мына YouTube сайтына киресиздер. YouTube сайтка кирип, өзүңүздөр каалаган бир интернетте видео сабак болобу, же болбосо бирөөлөрдүн айткан подкаст болобу, кандай гана видео болбосун издеп көрөсүздөр каалаган. Мен мисалга өзүмдүн видеолорумду текшерип көрөйүн. Мисалга мына бул менин YouTube каналым. Мен мындан мурда ушул YouTube'га да сабактарымды жүктөп турчумун. Плейлисттен азыр карап көрөлү. Жанболот Калбаев, PHP. Кайсыл сабакты алсам? Эффекти jQuery. Мисалы мына болсун, каалаган. Запись информации в базу данных. MySQL. Бул жерде көрүп турганыңыздардай, өзүңүздөрдүн предметиңиздерге карап, каалаган видео сабакты тандап аласыздар. Англисче болсун, орусча болсун, кыргызча болсун, айырмасы жок. Мисалга мына видеону карасаңыздар, С помощью PHP. Базе данных. Работа с базами данных. Работа с... Вопросы на корректность. Записанная информация. бул видеону мен мындан 4 жыл алдын киргизген экем. Алда да искусственный интеллект эми өнүгүп келаткандыктан ошол өзүмдүн голосумду орусчага озвучкалап, ушундай кылып видео сабак киргизгенмин. Эми муну кандай иштетебиз жанагы сайтта? Ушул видеонун ссылкасын көчүрүп аласыздар, поделиться деген жерден. Көчүрүп аласыздар. Мына жерден ссылканы даярдап берет бизге. Копировать деген басабыз. Анан жанагы биздин сайтка кирип, бул жерде искусственный интеллект сиздердин түзгөн файлыңыздарды карап анализдейт, сайттарга карап, Google Дискке жана өзүңүздөр түзгөн текстке карап издейт. Биз ушуну азыр биринчи мына сайттардан кантип анализдейт, ошону текшерип көрөлү. Сайты деген басасыздар дагы, азыркы мына видеонун ссылкасын көчүрүп аласыздар. YouTube'га киресиздер, каалаган видеонун ссылкасын көчүрүп аласыздар. Андан кийин бул жака ошол видеонун ссылкасын вставить этебиз. Эми добавитти басабыз. Добавитти басканда уже мына ссылка аркылуу ошол YouTube'дагы видеону бул сайт окуп чыгат өзү биринчи. Видео эмне жөнүндө болуп жатат, кыскача түшүндүрмө берет. Андан кийин оң жак бөлүгүн карасаңыздар,
ушул видеодон сиздер эмнелерди түзө аласыздар. Ушул видео аркылуу аудио пересказ, видео пересказ, ментальная карта дейт ба, карта схемалар түзсөңүздөр болот, отчет түзүп алсаңыздар болот. Карточка дейт. Бул карточка дегенде ошол видеону бул сайт окуп чыгып, ошол видеодон суроо түзүп берет сиздерге. Ошол видеону көрүп чыгып, ошол видеодо эмнелер камтылган болсо, сиздерге ошол тууралуу тест түзүп берет. Анан ошол видеодон кааласаңыздар инфографика түзсөңүздөр болот. Инфографика деген бул баягы графика, диаграмма жана башка схемалар. Анан презентация. Эң актуалдуусу ушул. Презентацияны бассаңыздар, ошол мынабул азыркы видеого карап презентация түзүп берет. Булардын баардыгын азыр текшерип көрөбүз. Мисалы, презентацияны басып коелу. Сиздерге кайсынысы керек болсо, ошону эле бассаңыздар, даярдап берет. Бул бирок аралыгы бир 5-10 мүнөт убакыт күтөсүздөр. Себеби бул кээ бирки сайттарды колдонуп жүрүшүңүздөр мүмкүн. Сиздер мисалы Gamma же болбосо Prezi башка сайттарда эле жасалма интеллекттин жардамында слайд түзүп бериши мүмкүн. Бирок бул ушул Google'дун NotePLM деген программасы абдан сапаттуу жана абдан түшүнүктүү кылып түзүп берет. Болгондо дагы бул азыр биз бул жерге мисалы текст жазган жокпуз, ушундай слайд түзүп бер деп көптөгөн нерселерди айткан жокпуз. Болгону ушул YouTube'га кирип туруп эле ссылкасын көчүрдүк. Анан бул сайт бизге азыр ошол YouTube'ду көрүп, видеону анализдеп, видеодо эмнелер бар, ошол боюнча даярдап жатат. Жыйынтыгын көрөбүз. Муну күтпөстөн эле сиздерге дагы эмне керек? Мисалы, карточка деген басып коелу. Карточканы бассаңыздар, ал деле даярдалып тура берет. Тест деген бассаңыздар, тест деле даярдап тура берет. Бир учурда бардык функциясы бирдей аткарыла берет. Мисалы, инфографиканы деле басып коеюн. Азыр бизге ошол YouTube'дагы видеону көрүп, ошол эле видеодон инфографика түзүп берет, суроолор түзүп берет, тест түзүп берет, презентация дагы түзүп берет. Анан кандай түзгөнү боюнча жыйынтыгында көрөбүз. Болгону 1-2 мүнөт же болбосо ошо 5 мүнөткө чейин күтүшүбүз керек. Бирок күткөнгө ылайыктуу эле. Бул мисалы мындай суроолорду, инфографика жана башка нерселерди аз эле убакытта түзүп берет. Презентация көбүрөөк убакыт кетиши мүмкүн видеонун сапатына жана узактыгына карап. Себеби бул видео азыр 5 мүнөткө жакын видео экен. Ошонун баарын анализдеп түзүп берет. Азыр бизге даяр болгон нерселерден 1 мүнөттө эле даярдап бердик. Карточка дейт. Бул кандай? Карточканы бассаңыздар, бизге бул ылдыйды карасаңыздар, 53 суроодон турган карточка түзүп бериптир. Бул суроолорду кайдан алды? Суроолор чыгат. Бир жол бассаңыздар, артында жообу чыгат. Кийинки суроого өтөбүз. Бул суроолорду кайдан алды? Мисалы, Sublime Text'те кайсыл комбинация аркылуу файлды сактайбыз дейт. Жообун көрсөк, Ctrl+S деп турат. Бул суроо менен жоопту бул искусственный интеллект видеодон алган да. Себеби бул жерде Откроем көрсөткөн Sublime Text'ти ачып, Ctrl+N менен жаңы файл ачылат. Анан Ctrl+S менен, көрдүңүздөрбү? Ctrl+S менен файлды сактайбыз деген. Бул жердеги маалыматты видеодон алып, сиздерге ушундай электронный карточка суроо катарына түзүп берип жатат. Ушул эле видеодон сиздерге сабагыңыздарга байланыштуу ар бир деталга маани берип 53 суроо түзүп чыкты. 1 мүнөттүн ичинде ошол эле видеону анализдеп ушунча суроо түзүп чыкты. Ушинтип колдонсоңуздар болот. Олордун ар биринде мисалы интернеттен алган жок, башка бир GPT же болбосо Gemini ашыкча маалымат кошуп берген эмес да бул жерде. Жалаң гана ошол видеодо эмнелер болсо, эмнелер көрсөтүлгөн болсо, ошол жактан алып сиздерге суроолорду түзүп берип жатат. Бул карточка деген ушундай иштейт. Карточка деген ушундай карточка сыяктуу суроолорду карточка түрүндө ушундай жасап берет. Муну ушинтип колдонсоңуздар болот. Суроо жооп деп түшүнсөк болот. Дагы инфографика дейт. Бул видеонун темасы негизи
MySQL базасындагы баягы база данныктагы маалыматтарды PHP'ге кантип улайбыз же болбосо кантип жазылат деген видео сабак болчу. Ошого инфографиканы кантип түздүк көрөбүз. И дегенди бассаңыздар, азыр инфографиканы кантип түзгөнүн көрсөтүп беребиз. Инфографиканы ушундай иштеп чыгыптыр. Бул 1 мүнөттүн ичинде абдан жакшы жана түшүнүктүү. Бул предметиңиздерге карап түзүп берет. Мисалы, бул вебке байланыштуу, сайтка байланыштуу болгондуктан мына караңыздар. MySQL менен PHP'ге кантип байланыштырып, кантип запись кылганды инфографика форматында түзүп берди. Мисалы, биринчи браузерге кирип, аты жөнүн жазат, атын жазат, жашын жазат, анан ал барып базага сакталат дегендей мына. PHP код, андан кийин бул жерде MySQL серверге запись болот, андан кийин PHP MyAdmin'деги база даныкка түшөт деген. Ушундай схема менен видеодон карап туруп эле мындай карап жасаган. Муну чындап бир 10 жолу текшерип көрсөңүздөр деле ошол сиздердин ойлогон оюңуздар менен дал келет да. ChatGPT, Gemini'де колдонгону да көбүнчө дал келбей калат, тексттерин башкача жазып салат. Бул жерде ар бир сөз, ар бир тамга мына маани берсеңиздер, ошол сиздердин жүктөгөн материалыңыздардан гана алат да. Өзү кошумча бир нерселерди кошуп салбайт. Сиздер видеодо кандай маалыматтар айтылган болсо, ошол маалыматтар жазылат жана ошого байланыштуу инфографика жана башка нерселерди түзүп берет. Викторина дейт. Бул тест. Канча тест түзгөнүн көрөбүз. Азыр стандарттуу түрдө 10 тест түзүптүр. 10 суроодон турган тест. Бирок сиздер промптко мисалы 20 суроо, 30 суроо түзүп бер десеңиздер, ошого карап түзүп берет. Ошол эле видеодон алынган суроолор да. Суроо жооп берсеңиздер, туурасыны, катасыны жооп берет. Мен эң таң калган жерим ушул. Бул суроону кайсыл жерден алып атат деп изилдеп көрсөңүз, видеого карайсыз. Мен видеодо мына файлдын сактап атканын атайын айткам да. Файлды сактап атканда сөзсүз түрдө PHP форматта сакташ керек деген сөзүм да бар да бул жерде. Ошону угуп, ошол жерден суроону алып атат. PHP деген туура болду. Ушинтип сиздерге бир эле учурда суроо жооп, тест, инфографика, презентация, аудио пересказ, видео пересказ, отчет бардыгыны таблица катарында да түзүп берет. Таблицаны бассаңыздар, таблицага байланыштуу эмне анализ болду, таблицага эмнелер кетет, ошолор боюнча да түзүп берет. Азыр мына презентацияны күтүп атабыз. Презентацияны бир аз кечигип жасайт, себеби Үнү угулбай калдыбы? кечиресиздер, интернет байланыш үзүлүп калыптыр. Эми угулдубу? Угулду. Суроо берсек болобу, Жамболот? Суроо бериңиздер. Презентация жасап бүткөнгөчө. YouTube'дан тексттерди ушул толка орусча текст болгон үчүн орусча жазып атат, баарын. Анан кыргызчага кыргызча болуш керек. YouTube'дагы маалыматтарыбыз. Бул мисалы биринчи чыкканда биз көрүп атканбыз ошол англис тил, анан бир саналуу эле бир 3-4 тил бар эле да. Азыр бир 30дан ашык тил кошулуп калыптыр. Баягы биринчи чыкканда ChatGPT деле жакшы түшүнбөйт эле, ошого окшоп бул дагы өнүгүп, Google'дун катталуучулары көп да бар. Кыргыз тили ойлойм ошол 1-2-3 күндө эле гана кошулса керек. Текшерип көрүлөтүн, бирок бул жерге азыр ошол кыргызча жазсаңыздар деле түзүп бериши мүмкүн, бирок бир аз маанилери башка болушу мүмкүн. Кыргызчаны деле бирок иштеп чыгат. Анан сиздерге могул нерсе акысыз эле. Өзүнүн ошол ChatGPT, Gemini'ге окшоп сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп иштетиш үчүн 3-4 жолу лимит берилет. Эгер баягындай мен айткандай $2,5 бир айга сатып алсаңыздар, анда чектөө жок. Мында байкап көрөлү. Экран көрүнүп жатат сиздерге. Презентация жасап бүтүптүр, ошону текшерип көрөбүз. Экран көрүнүп жатабы? Ооба. Ушул жерде турганды мына биринчиси мына презентациябыз даяр болду да. PHP MySQL боюнча азыр презентация түзүп бериптир. Ичин ачып көрөбүз. Мына.
чоңойтуп көрөлү. Мындай кылып көрсөк да болот. PHP MySQL боюнча ушундай презентация түзүп бериптир. HTML эмне кылат, PHP эмне кылат. Клавиатурадан жазганда, мисалы, текст деп жазсак, текстти гана алат. Бул маалыматтар бирок сиздерге бир аз татаал болушу мүмкүн. Бул азыр өтө татаалыраак кылып түзүп коюптур. 12 беттен турган ушундай слайд даярдап бердим. Муну жүктөп алсак болот, акысыз. PDF форматында жүктөлөт. Кийин ачып, мынтип колдоно берсеңиздер болот. Бул бир варианты. Мындан сырткары сиздерден алдын башка версияларын жасап көргөм. Эгер дизайнны өзүңүздөр промптка жазсаңыздар болот. Дизайны мисалы көп болсун, заманбап болсун деп жазсаңыздар ошого карап түзүп берет. Мисалга мага ушул түзүп берген варианты жакты да, ошол эле темада, ошол эле видео мисалга. Ушунда абдан түшүнүктүү жана оңой болгон да. Биринчи HTMLде мисалы колдонуучулар үчүн форма түзүлгөн, экинчи эмне кылган. Ошол YouTube'дагы менин кодумду алып туруп эле ушул жерге коюп, нелер жазгам, ошолорду аткарып, үчүнчү эмне болот? Бул базага сакталат дегендей. Анан PHPMyAdmin'де кандай аталат? Бул жерде да подключение MySQL дейт. Бул база даныкты уланган жерин көрсөтүп берип жатат. Анан бул жерге ошол жөн гана сөз менен түшүндүрүп койго болсом, ошол PHP скрипт MySQL менен кандай туташып жатат. Сүрөттөрүнө чейин андан сонунда графикалык мындай бири-бирине кантип байланып жатат. Мен айткан нерселер база даныктан таблицаны кантип алат. Ар бир код, ар бир мааниге ээ берип, ушундай түшүндүрмөлөрүнө чейин иштеп чыккан да слайдты. Сиздер азыр салыштырып көрүшүңүздөр мүмкүн. Гаммадан, Президен же болбосо башка искусственный интеллекттен түзгөн слайдыңыздар ушундай түзөбү же башкачараак түзөбү, кандай түзөт? Менин түшүнүгүм боюнча бул Notebook көбүнчө ушул инфографика жана ушундай нерселерге жакшы иштеген деп ойлойм да. Мисалга база даныктын шартын текшерип атат. Эгерде SMS кеткен болсо, жашыл болуп, SMS кетти деген билдирүү берилсин. Ката болсо, ката. Схемаларга чейин абдан сонун кылып түшүндүргөн да. Кодду чыгарган, кантип текшеребиз, кантип аткарабыз. Анан иштин жыйынтыктоосун да жакшы түшүндүрүп кеткен. Иш бүткөндөн кийин сайтты кантип текшеребиз. Сайт бүткөндөн кийин ушул жерге маани берсек, мисалы Бул жерде эмне үчүн кошту? Мен өзүм да таң калдым да. Тест кылып көргөн да. Бул программаны жөн эле ушундай слайд кылып койбостон акырында мисалы Иван жашы 25 отправить деген басканда база даныкка түшөт экен. Бул нерсени кайдан алды? Мен себеби видеомдун акырында ушул нерсе бар да. Видеонун акырында Иван деген эмесмин, бирок Нур кыз 20 жашта отправить деген басканда базага түшкөн. Ушул жердеги эле сүрөт видеодон карап туруп эле бизге ушундай слайд түзүп атат. Атын жазат экен, жашын жазат экен, анан отправить деген басканда базага түшүп атат деп. Базага дагы кандай түшүп атат? Мисалга азыр YouTube'да реалдуу көрүнүштө база данык мындай көрүнсө, ушун эле ошого түшүнүктүүрөөк жана стандарттык түрдө мындай сүрөт ойлоп тапкан да. SQL'де база данык кандай сакталган деген. Слайддын акырында оптимизация кандай иштеп атат? Жыйынтыгында эмне болду? HTML'ден форма түзүлдү, PHP менен байланышты, базадан уланды. Ар бирини ушундай графика, ушундай сонун кылып слайд түзүп берет. Слайд түзгөндө ошо башкалардан айырмасы, сиздер бул жерге YouTube'дан, башка интернет булактарынан, же болбосо өзүңүздөрдүн эле бир дагы бир жүктөп көрөлү, тест анан башка нерсени кылганча аткарып көрөлү. Создать блокнот кылайлы. Бул азыр ссылка аркылуу текшерип көрдүк, YouTube аркылуу. Эми биз түзгөн PDF файл же болбосо биз түзгөн лекция аркылуу кандай иштейт?
ошону текшерип көрөлү. Азыр мен бул жакта группага берилген тапшырмалардын бирөөсүн жүктөп көрөйүн. Лекциялардан мисалы. Биринчи лекцияны өзүм компьютериме жүктөйм. Андан кийин бул сайтка загрузить файл дегенди басып, ссылка эмес, эми өзүңүздөрдүн ноутбугуңуздардагы маалыматты жүктөп көрөбүз. Так, биринчи лекция деген. Лекция деген файлды жүктөп жатам. Лекция 1 бул ошол веб баракчаларды түзгөндө керектелүүчү лекция. Мен сиздерге ичин ачып көрсөтөйүн, эмне жөнүндө экен азыр. Мен азыр сайтка жүктөгөн файлым лекция. Лекциянын ичинде мына PDF файл, ушундай маалыматтар бар. Эми ушул маалыматтарга карап бизге суроолорду кантип түзүп берет, презентацияны кантип түзүп берет, ошону текшеребиз. Сайтты жабабыз. Азыр биздин PDF файлыбызды анализдеп жатат. Сиздерди көп күттүрбөй, башка экинчи темага өтөлү. Баарыңыздар эле Word, Excel бул жакта да загрузка болуп тура берет. Буну күткөн менен жанаша эле бул жактан сиздерге кошумча маалыматтар менен иштешкенди көрсөтөйүн. Ушул жерден жанакы эле жерден мына Google'дун түзгөн программаларынын ичинен ушул жердеги мисалы Google Docs, таблица, презентацияны колдонгонду билесиздерби? Колдонуп жүрөсүздөр ушул жердеги программаларды? Ооба. Мисалы Google Docs'ка киргенде Microsoft Word'дөгүдөй эле иштейт да турабы? Жаңы файл ачып, Word документтегидей эле иштеп алабыз. Анан бул файлды docx форматта жүктөп алабыз, туурабы? Мына скачать деп басканда Microsoft Word. Мына кадимкидей эле мына Word документте жүктөлдү. Анан муну кийин Word документ аркылуу ачып иштетсек да болот. Мына Word документте. Бул мындайча айтканда Word'дун онлайн режими деп түшүнсөк деле болот Google тарабында. Мына эми мында жасалма интеллект кантип келет? Ар бир ушул үчөө боюнча көрсөтүп берейин сиздерге. Мына биринчиде турган бул Google Excel, андан кийин Google документи. Ушул документ менен иштегенде жасалма интеллектти кантип колдонобуз? Ошону көрсөтүп берейин. Google Documents'ке киргенден кийин биринчи жаңы документ түзөлү, мына пустой документ. Ушуну баскандан кийин сиздер мисалы кадимкидей бир документ даярдайсыздар да, таблицасы бар жана башка. Мисалга мен интернеттен же болбосо ChatGPT түзүп берген маалыматты алып келейин, же болбосо башка сайттан. Ошмун окутуучулары болсо билсе керек, мына баардыгыбыз эле ушул MyEdu сайтын колдонобуз, ушул жерден мисалга студенттердин тизмеси керек мага. Ылдый түшүбүздагы мисалы мен өзүм группамдын списогун алайын. Же болбосо калган эле 15 студенттен мына экинчи семестрде 15 студент бар экен. Ушул көктү бассаңыздар студенттердин тизмеси чыгат. Сиздер мына көчүрүп алганда копировать этип алабыз тизмени. Анан бул жака коебуз. Бул жака койгондо таблицасы жок. Аркандай ушундай мына шифр коддоруна чейин түшүп калат да. Биз аны жөн гана тизмени калтыруу үчүн мындай кылсак болот. Төмөнкү жогорку жакты карасаңыздар, аккаунтуңуздардын жанында ушундай белги пайда болгон болот. Бул Gemini, ошол мен айтып аткан жасалма интеллект. Ушуну бассаңыздар, сиздерге мындай экран ачылат. Анан азыркы списокту ушул жерге таштайсыздар. Мындай болсо майни бербейсиздер, бул башаламан боло берсин. Бул жерге өзүңүздөр башкарасыздар. Мисалга ушул жерден аты жөнүн гана студенттердин
студенттердин аты жөнүн гана тизме кылып бер деп жазсаңыздар, ушундай шифрлерди алып салып, нумерацияны алып салып, студенттердин фамилия аттарын гана жазып берди. Эми муну дагы көчүрүп бул жака коюп отурбайсыздар. Даяр иштеп бүткөндөн кийин вставить деген бар. Ушул эле бассаңыздар, Google документке өзү автоматтык түрдө түшүп калат. Эми бул жөнөкөй башталгычтан ушинтип мисал келтирдим. Мунун жасалма интеллект кандай эмне пайдасы бар деген суроодо, мисалга сиздерде Word документте ушундай тизме бар дейли. Ушундай тизме бар. 15 студенттен турган тизме бар. Бирок сиздер бул списокту таблица кылып, дагы кошумча маалыматтарды киргизүү керек. Ал үчүн эмне кыласыздар? Ар бирин таблица ачып, киргизип чыгышыңыздар керек. Жасалма интеллект эмне кылат? Оң жакты басасыздар, кайра эле ошол жерге ушул тизмедеги студенттерди таблицага алып, таблицанын заголовкаларына, таблицанын баштагы, мисалы, фамилия, аты жөнү, адреси, почтасы деген жерге касына аты жөнү, мисалы, почтасы, жашы, туулган жери. Ушул маалыматтарды кошуп, таблица түрүндө жасап бер деп айтып койсоңуздар, жазып бүткөндөн кийин ошо чечпитти колдонуп аткандай эле жазып бүтүп, энтерди же болбосо ошол жөнөтүү деген бассаңыздар, абдан тез жана ыңгайлуу кылып иштеп берет. Биз айткан боюнча, көрдүңүздөрбү, таблица түзүп берди. Мен эмне дедим? Ошол эле тизмеден аты жөнүн, мен промптко моюн берсеңиздер, мисалы, аты Жону деп жаздым да, мисалы, Жонуду өйүсүз жаздым. Бул жакта уже кыргыз тилин жакшы түшүнүп бара жатат да, аты жөнүдү өзү түшүнүп, өүлөрдү кошуп жазган. Аты жөнү, почтасы, жашы, туулган жери. Өздөрү ошол аты жөнүндө өзүнчө список таблица кылып, почтасы, жашы, туулган жери деп түзүп берди. Эми муну кантип бул жака өткөрөбүз? Муну өчүрүп сала беребиз. Андан кийин мындан деле ошол вставить деп турат. Ар бир иштеп чыккандан кийин ылдыйында вставить деген болот. Ушуну эле бассаңыздар, биздин Word документибизге таблица кадимкидей иштей тургандай болуп түшөт. Бул жерден өзгөртсөңүздөр да болот. Кошумча маалыматтарды кошуп алып иштетсеңиздер да болот. Жөнөкөй эле турган списоктон ушундай таблица түзүп берди. Эми муну өзүңүздөр көчүрүп алсаңыздар болот да. Файл, скачать, же болбосо көчүрбөй деле ушундай онлайн иштеген ыңгайлуу. Негизи онлайн иштеш керек. Себеби иштеп аткан учурда свет өчүп калса, же болбосо кандайдыр бир байланыш үзүлүп калса, бул онлайн иштеген акыркы жазган маалыматтарыңыз сакталып турат сайтта. Кийин Google аккаунт аркылуу кирип иштете бересиздер. Беркинде физически Microsoft Word'де иштесеңиздер, автосохранение болсо болот, болбосо ошончо жазган маалыматыңыздар өчүп кетиши мүмкүн. Скачать PDF кааласаңыздар, PDF форматта жүктөп алсаңыздар болот, кааласаңыздар docx-да жүктөп алып, Google документке жакшы түшүнбөсөңүздөр, мына өзүңүздөрдүн Word документиңиздерди ачып иштесеңиздер болот. Көрдүңүздөр, ошол Word'дө деле ошол түзүп берген таблица кадимкидей иштейт. Жөн гана сүрөт болуп калбайт да. Электронный дагы жаңы кошумча маалыматтарды кошсоңуздар болот. Бул абдан ыңгайлуу. Ишти кайла тездетет. Мисалы, сиздер, мен бир гана ушундай мисал келтирип атам. Сиздер мисалы окуу план түзгөндө, силабус түзгөндө, же болбосо отчет кылганда ушундай маселелерге туш келгенде, Gemini'ни кошуп алып эле, кайсыл жер эмне болсо, ошол жерди эле прям ошол Word'дун ичинде эле оңдоп кошуп иштеп кете бересиздер. Бул абдан ыңгайлуу.
таблица түз дейсиздер, диаграмма түзүп бер дейсиздер, каалаган нерсеңиздерди кылып берет. Ошол эле нерсени бул жака алып иштетсеңиздер болот. Даже мына мисалы Word'кө сүрөт койсоңуздар үчүн интернеттен сүрөт издеп отуруп, ушул жерден деле студенттер окуп жаткан класстын сүрөтүн жаратып бер деп жазайлы. Бизге сүрөт даярдап берет. Ошол эле сүрөттү бул жака алып коюп, кадимкидей Word документте иштейсиздер. Анан дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, баардык нерсени өзүңүздөр настройкалайсыздар. Бул видеодо мен көп нерсени айтпай кетишим мүмкүн. Мисалга, мына шрифттерине маани беребиз. Көпчүлүк университеттерде, мектептерде стандарттык түрдө бизге сүрөт жасап берди. Мына сүрөттө абдан да реалдуу, доскода да кыргыз адабияты деп турат. Мисалга мындай карасакчы, кыргыз адабияты деп кол жазмада жазылган да. Кыргызстандын эле бир жеринде мектепте тартылган сүрөткө окшош да. Бирок буну ошол жасалма интеллект даярдап берди. Муну жүктөп алсаңыздар болот өзүңүзгө деле. Же болбосо ушул жерде эле ставить, же болбосо скриншот кылып жүктөп алгандан кийин бул жака койсоңуздар болот. Мына ставить деп турат. Word документиңиздерге жүктөп алып, отчет кылып жазып кете бересиздер. Бул абдан ыңгайлуу жана тез болот да. Анан шрифттер боюнча айткан көбүнчө баягы Times New Roman, анан канча размерде жазыш керек. Мисалы сиздер бир мисалы Жанболот Калбаев, мен өзүм жазып турайын. Өмүр баянын жазып бер дейсиздер дагы. Сиздер ушинтип эле жазып койсоңуздар, бул жасалма интеллект өз каалаган стилде, каалаган шрифтинде жазып бериши мүмкүн. Сиздер бул жерге кошумчалап Times Roman, New Times Roman шрифтинде, шрифттерге чейин айтып койсоңуздар, кийин редакторлоп отурбайсыздар да. Роман шрифтинде, мисалы 14 размерде жасап бер дейли. Но банандын сүрөтүн өчүрүп кое бересиздер, себеби бул банан сүрөтү сүрөт жасап берүү үчүн колдонулат. Качан гана сиздер сүрөт жасайын десеңиздер, создать изображение деген жандырсаңыздар, ошого карап сүрөт жасап берет. Жөнөкөй текст жазганда аны өчүрүп кое берсеңиздер болот. Андан кийин жөнөтөн басабыз. Азыр бизге мен жөнүндө билсе ошол өзү жазып берет, же болбосо интернеттен алганбы бир өмүр байын жазып берет. Мисалга, мына өмүр байын жазып берип атат. Толуп бүткөндөн кийин анан ставить кылып туруп, мына таблицага чейин, ошо таблицанын ичине болуп кетиптир, белгиленип калыптыр. Мына ставить кылайлы. Мына сиздердин убактыңыздарды экономдойт жана ыңгайлуу абдан ошо таблица, графика, сүрөт менен иштегенге жакшы. Бул азыр бир эле учурун көрсөтүп бердим сиздерге. Бул Google Documents менен иштедик азыр. Эми Google Slides менен интернет. Ушул эле жерден кайра киресиздер. Азыр Google Documents боюнча өттүк. Ошонун жанында мына презентация деген бар. Ушуну бассаңыздар, бул Google презентация. Бул деле ошол сыяктуу. Биринчи жаңы презентация ачканда мына пустой слайд деп башынан баштайлы, 0дон. Бул деле ошол сиздер иштеп жүргөн мына PowerPoint сыяктуу эле программанын онлайн режими деп түшүнсөңүздөр болот. Мына кадимки эле PowerPoint'тагыдай. Текст жазып, муну деле жүктөп аткан учурда мына форматы PowerPoint, PPTX болот. Канча жолу жүктөсөңүздөр да бул акысыз болот Google'дуку. Эми бул жерге слайд түзгөндө кандай кылабыз? Презентация түзгөндө. Азыр сиздерге сабак башталардан алдын эскерткем. Тема жазып коюңуздар, ошого карап слайд түзөбүз дегенбиз. Ошол жакты карап көрөлү азыр. Аткарылган тапшырмалар, презентация үчүн темалар деп жазгам. Микродосканын мүмкүнчүлүктөрү ата-энелер чогулушунда презентация мисалы азыркы муунду тарбиялоодогу ата-эненин ролу. Бул бир аз татаал болушу мүмкүн. Бирок экөөнү тең көрөлүр. Мисалы,
математика предметинен энчи даражалуу тамыр дейт. Ушул боюнча жасап көрөлү. Презентация жасаганда кандай кылабыз PowerPoint? Мында дагы мына оң жакты карайсыздар, же болбосо үстүнө мына Gemini жардамга келет. Искусственный интеллект же болбосо мына банандын сүрөтү турганды бассаңыздар дагы болот. Муну басасыздар. Баскандан кийин слайд деген жер турат, мына сиздер слайд түзөбүз да. Андан кийин изображение же болбосо инфографика түзсөңүздөр да болот. Ар бирини өзүнчө кылып. Слайд деген жерге биз алгач Gemini'ге же болбосо бир ChatGPT'ден даяр текст алып алышыбыз керек. Ошондо бизге слайдыбызды жакшы кылып жасап берет. Мисалы Gemini'ге айтабыз: математика предмети боюнча эн даражалуу тамыр темасында презентация жасоо керек. Жасап бер деп туруп, түшүнүп сиздерге жөнөкөй гана мына маалымат берет да. Мисалы биринчи слайдта эмнелер болуш керек, экинчи слайдта эмнелер кетет, үчүнчү слайдта эмнелер болуш керек деген сыяктуу. Сиздер буну мындай көчүрүп туруп эле койгондо анда Gemini менен кандай автоматташтырылды деген суроо келиши мүмкүн да. Мына ставить этсеңиздер, буну берки жактан деле кылсаңыздар болот да. Бунун актуалдуулугу эмнеде? Бул жака жүктөбөйсүздөр азыр. Сиздер Gemini даярдап берген текстти мындай кыласыздар. Мына биринчи слайд деп турат, презентациянын планы деп турат. Ушуну кошо көчүрөсүздөр. Мисалы, сайттын биринчи слайдына эмнелер кетет? Слайд деген жерге ошол Gemini даярдап берген текстти вставить этебиз. Мына оң жак ылдыйда көрсөтүп жатам. Презентациянын планы энчи даражалуу тамыр биринчи слайдта. Бул темасы болду. Андан кийин биринчи слайдта титулдук барак тема эн даражалуу тамыр болду темасы. Андан кийин предмет математика, даярдаган сиздин аты жөнүңүз дейт. Эжекенин атын жазып коелу. Айгүл деген эжеке жазган экен. Айгүл. Ушул боюнча кетиребиз. Бул ноутбук LM'ге жана башка искусственный интеллектке караганда презентацияны тезирээк жасайт. Азыр көрөбүз канча убакыт кетет. Азыр текстти жөнөттүк. Бул жерде уже ошол биринчи слайдка даярдап жатат. Биринчи слайдка даярдаганча сиздер мына экинчи слайдтын текстини көчүрүп алсаңыздар болот. Мына экинчи слайдта эмне кетип жатат? Ушуну көчүрөсүздөр дагы. Мына бизге азыр биринчи слайдты даярдап берди. Мына басасыздар. Эн даражалуу тамыр жана анын касиеттери дейт. Предмет математика, даярдаган Айгүл дейт. Ушуну даярдап бергенден кийин ставить как новый слайд деген бассаңыздар, биринчи слайдка кошулат. Экинчиге түшүп калыптыр. Биринчиге көтөрүп коелу. Биринчи эмеде ушул болот. Эми экинчи слайдта эмнелер кетет? Экинчи слайдка ошол Gemini даярдап берген экинчи слайдтын текстин көчүрөсүздөр. Презентациябызга киребиз. Бул жерге экинчи слайдка колдончу нерселерди ставить этип туруп кетиребиз. Бул математикага байланыштуу болгон үчүн көрдүңүздөр, мына кандай сүрөттөр жаратып атат. Математикага байланыштуу тамыр жана башка формулалар жөнөкөй түзүп атат. Эгер сиздин предметиңиздер биология, информатика болсо, биологияга карап өзүнчө жашыл өсүмдүктөрдүн же болбосо башкача дизайн, башкача стилде иштеп чыгат да. Же болбосо өзүңүздөр да айтсаңыздар болот. Промпт кетире электе мурда ушундай стилде жаса дизайнды. Анан ушундай нерселер болсун деп жазсаңыздар, дизайнды ошого карап түзүп берет. Мына экинчи слайдыбыз даяр болду. Бул чыккандан кийин заменить деген жанынан басып, ставить как новый слайд басабыз. Ошондо слайд койгула. Аныктама дейт. 2 жолдо ушинтип слайд түзүп кете берет. Бул математиканын аныктамалар болуп бир аз көбүрөөк болот. Ошол слайдыбыз
бирок тема тарых, биология, информатика болгондо дагы мисалы ошого байланыштырып өзүнчө бир чоңураак нерселер да жаратышы мүмкүн. Эми экинчи тема боюнча көрөлү. Бул математика боюнча эми калган мисалы сиз чектөө жок бул жерде бир 80 бетке чейин деле слайд түзсөңүз, ушундай дизайнда ушундай жакшы нерселер түзүп кетет. Же болбосо ушул эле жерден мисалга мына экинчи слайдтын дизайнын өзгөртүп көрөлү. Мына экинчи слайдка ошол эле текст, бирок өзүбүз сунуштайбыз. Дизайндын акыркы технологияларды пайдаланып заманбап стилде жасап берди эле. Эгер иштебей жакшы өзүңүзгө жакпай калса, ушинтип сунуштап жеткенде үйрөнүшүбүз керек. Ушул боюнча эле калтырып коюп, эгер жакпай калса, айтсаңыздар болот. Бул дизайн жакпады, мисалы, дизайнын акыркы технологияларды пайдаланып, заманбап стилде жасап бер дедим. Азыр бизге экинчи слайдты дизайнын стилин бир аз башкача кылып жасап берет. Күтүп турабыз. Мындан сырткары инфографикага тиешелүү жери бар экен. Же болбосо өзүбүз дагы жазсак болот. Мисалы, n даражалуу тамыр тууралуу инфографика түзүп берсин, Мына, өзүңүздөр көргөндөй, мына азыр мен эми жазганыма байланыштуу, мына көрдүңүздөрбү? Экинчи слайдты заманбап кылып түзүп берди. Экинчи слайдты алабыз, заменит кылып коебуз мына экинчи бетке. Мына. Эми мына ушунду азыр биринчиге караганда абдан жакшы слайд түзүп берди десек болот да. Дизайны мына сиздердин жазган промптка карап жасап берет. Мен акыркы технологияларды пайдаланып, заманбап жасап бер дегениме байланыштуу, мына тамырдык схемалар менен байланыштырып өзүнчө ушундай презентация жасап берди. Мага негизинен жакты. Эгер сиздерге жакпаса, өзүңүздөргө каалаган, мисалы, ачык свет болсун, мектеп окуучуларына ылайыктуу болсун деп жазсаңыздар деле ошого карап дизайнын стилин түзүп берет. Мага негизи ушул жакты. Эми слайд эле түзө бербей, ушул тема боюнча инфографика түзүп көрөлү. Мисалы, n даражалуу тамыр боюнча инфографика түзүп бер дейин дагы. Бул жерден слайд эмес, сүрөт дагы эмес, мына жылдырсаңыздар инфографика деген бар. Ушуну тандап туруп, текстибиз өчүп кетиптир. Биринчиден алайлы. Бул жакка өзүнчө текст жазат экенбиз анда. Мына n даражалуу тамыр боюнча инфографика түзүп бер дедик. Жөнөтөбүз. Азыр эми бизге ошого окшогон слайд эмес, инфографика түзүп берет. Себеби ар бир колдонуучу эле негизи презентациянын шарттары, талаптары болот го. Биринчи титулдук лист болуш керек, экинчи мисалы мазмуну, аныктамасы, актуалдуулугу, акырында мисалы корутунду, анан ошолордун арасында илимий изилдөөчүлөр болсо, же болбосо бир нерсени иликтеп чыккан мугалимдер болсо, сөзсүз түрдө баягы инфографика керек. Слайдыңыздар, сиздердин түзгөн слайдыңыздар ошол графика менен да мындай жандуу болуп турат да. Мисалы, диаграммалар чыгып турса, же болбосо бир анализдер чыгып турган болсо, ошол дагы сиздердин слайдыңыздардын көркүн ачат десе болот. Азыр инфографиканы көрөбүз. Сөзсүз түрдө слайд эле кете бербей, арасында инфографика кошуп койсоңуздар жакшы болот. Математикага кандай инфографика чыгарышын күтүүдөбүз. Татаал болуп атат окшойт, бирок инфографикалар эмне үчүн түзүлөт? Толук билбей эткем, бирок мына жогорку билимдүү мындай университетте көптөн бери иштеп жүргөн мугалимдер билсе керек, инфографикада шарттары, талаптары боюнча мисалы кандай түзүлөт. Мисалы, ушунчанчы жылы мындай болду дегендей. Математика боюнча да түзүп берди. Азыр муну 3-слайдка коебуз. Ставить как новый слайд кылабыз. n даражалуу тамырдын аныктамасы боюнча ушундай инфографика түзүп бериптир. Инфографика деген бул мурдакы промптубузду эстеп калыптыр. Анан ошо кийинки слайдыбызда ошого карап заманбап кылып жасап жатат. А сан n даражалуу тамыры дейт. N эмне кылып атат,
эмне болот, тамыр астында туюнтма дейт. Ар бир ошол берилген тапшырманы же болбосо ошол тема боюнча ушундай ар бир деталды түшүндүрүп бере турган бул инфографика да. Инфографиканын да түрлөрү болот. Мисалы, диаграмма түрүндө, схема түрүндө бөлүшөт. Ушулардын арасынан мисалы математикага ушундай кылып түзүп бериптир. Даяр болгон презентацияны файл скачать PowerPoint форматында жүктөп алсаңыздар болот. Презентация 4 дейт. Ачып PowerPoint аркылуу ачып атабыз. Айгүл деген эжеке мисалга ушул презентацияны кадимкидей колдонуп сактап өтсө болот. Азыр 3 эле бет түздүк. Ушинтип сиздердин темаңыздарга карап слайд түзсөңүздөр болот. 4-нчү слайдка келдик. Кайра ушул банан сүрөтүн басып туруп эле мына кийинки теманы эмне жөнүндө, актуальностьпу ошону толук жазып кетире бересиздер. Ушинтип 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы слайдыңыздар даяр болуп кете берет. Менин интернетимдин ылдамдыгы бир аз жайыраак болуп атат окшойт. Негизи бул 1 мүнөт же болбосо 2 мүнөт аралыгында гана абдан тез жасайт да бул Google презентациянын жасалма интеллект жардамында жасаганы. Жаңы дагы бир презентация түзүп көрөлү. Мына эжекеники дагы. Атайын жазган болчу. Ата-энелер чогулушунда презентация дейт. Мисалы, азыркы муундарды тарбиялоодогу ата-энелердин ролу дейт. Ушул боюнча кандай түзүп берет экенин көрөлү. Бул негизи искусственный интеллект кандай түшүнөт экенин көрөлү. Банан сүрөтүн басабыз. Эч нерсе толук жазбай эле ушул эле теманы берип көрөлү, кандай түзүп берет экен. Мисалы, слайдка азыркы муунду тарбиялоодогу ата-эненин ролу темасында презентация жасап бер. Канча беттен болсун? Мисалга 5 беттен болсун деп туруп жазайлы. Дизайнын кандай болушун жазбадык. Өзү алгач өзү стандарттуу түрдө жасап берет. Сүрөт койбой коюш деле мүмкүн. Эгер сүрөт койбой койсо, анда өзүңүздөр бул жактан жакшы орточо ошол Кыргызстандагы абалды чагылдырып, ушундай презентация жасап бер десеңиздер, ошого карап жасап берет. Ошону менен азыр Google презентацияны жыйынтыктайбыз. Андан кийин Google Excel боюнча өтөбүз. Андан кийин эң акыркысы кандай кылып өзүңүздөрдүн китебиңиздерди түзөсүздөр, ошол боюнча да маалымат берип кетейин. Акыркы муунду тарбиялоодогу биз өзүбүз ката жазып алдык окшойт. Биринчи Gemini'ден сунуш алып иштегенибиз жакшыраак да. Мына Gemini'ге азыркы муунду тарбиялоодогу ата-эненин ролу ушул темада презентация түзүп бер деп жазайлы. Презентациянын темасы азыркы муунду тарбиялоодогу ата-эненин ролу. Биринчи слайдка заманбап доордогу бала тарбиясы дейт. Ушундай нерселерди түзүп берет. Мен көчүрүп алам. Мисалы, биринчи слайдка слайд түзөрдөн алдын жанагындай катачылык кетпеш үчүн биз толук жазайлы. Мына биринчи слайдка презентациянын темасы кетсин. Азыркы муундун ролу жана башка титулдук барак. Биринчи слайдка титулдук барак. Эми ушул жерге эле кошумчалай коеюн. Кыргызстандын ичиндеги мугалимдер, Кыргызстандын ичиндеги ата-энелердин ролун жаратып, сүрөттөрдү кош деп айтып койсоңуздар, сиздердин ушул жазганыңыздарды эске алып, анан слайд түзө баштайт да. Биринчи слайд титулдук барак болот, андан кийин заманбап доордогу бала тарбиясы деген темасы болот. Планы ушундай болуш керек. Бул жасагача мына Gemini'ге кирип, экинчи слайдты көчүрүп турасың. Альфа жана Z мууну деген кимдер дейт. Азыркы балдар маалыматты абдан тез кабыл алышат жана технологияны өздөштүрүшөт. Кыйчылыктары дейт, өзгөчөлүктөрү дейт. Экинчи слайдка ушуну көчүрөбүз. Сиздер ал жактан көчүрүп келишсеңиздер, азыр бул жерден бизди жазган боюнча презентация жасайт. Биринчи слайд.
Экран көрүнүп жатабы сиздерге? ооба. Ооба, көрүнүп атат жакшы эле. Бир аз күтө турайлы, бул интернеттин ылдамдыгына байланыштуу болуп турат. Бирок башка убактарда же өзүңүздөр иштесеңиздер тез эле ачат негизи. 1-2 мүнөт ичинде иштеп берип жатканда күтүп турайлы. Биринчи баштап алса, андан кийинки слайдтар да тездешип кете берет. Анан Excel боюнча да айтып кетейин. Мисалы, мына таблицага киребиз мында. Бул ошол окшош эле. Google Documents, Google презентация болду. Анан бул Google'дун ошол сиздер көрүп тургандай баягы Excel да. Excel'дун Google форматындагы. Булда дагы мына көрсөңүздөр, ар бир Google'дун программасын ачканда сиздерде сөзсүз түрдө мына Gemini жардамчы турган болот. Ушул жасалма интеллект. Бул жерде мисалы көпчүлүгүбүз таблица түзүүнү билбешибиз мүмкүн, формулалар жазганды билбейбиз, диаграмма түзгөндү билбеши мүмкүн көпчүлүк колдонуучулар. Excel сеткети билгендер, мисалы, көптөр ошондой болсо, бул жерде кандай болот? Мисалы, жанагы эле списокко кайта турган болсок, бизге азыр эмне үчүн кеч калды десек, бир эле учурда 1, 2, 3, 4, 5. 5 слайдты бир учурда иштеп чыгып коюптур да. Мисалы, биринчи слайдка ушул кетсин. Заманбап тоордогу бала тарбиясы сүрөттөр менен план коюлган. Экинчини көрөлү. Экинчини жаңы слайдка коелу. Аны өчүрүп турайлы. Акыркы мундун өзгөчөлүктөрү дейт. Азыр ноутбук чукулап отурушат, могу жерде ноутбук көрүп позидин ичинде. Анан 3-чү слайдты ошон үчүн кечигипти да, мисалга кээ бир учурда 10 слайдты, 20 слайдты бир кылып түзүп берип коет. Ар бирине баягындай биз түзгөнгө окшоп, ар бир өзүнчө жасап отуруп, ошол бир учурда эле бир канча беттен турган ушундай слайдтарды түзүп берет. Эгер ушунун да дизайны жакпаса, ушул эле жерден баарын дизайнын өзгөртүп бер десеңиздер, өзгөртүп берет. Мындай кылып даярдап калайын. Бул эжекейге отчет катарында жөнөтөбүз. Эми башынан көрөлү бул слайдты кандай түзүп бердим. Биринчи слайд, экинчи слайд, үчүнчү слайд. Ата-эненин негизги милдеттери дейт. Насаачылык жана жол көрсөтүү, баалуулуктарды берүү, коопсуз чөйрөнү түзүү дейт. Билим алууга колдоо дейт. Ошо биздин искусственный интеллекттин жардамында жаралган сүрөттөр. Психологиялык байланыш жана ишеним дейт. Гаджеттер жана социалдык тармактардын таасири дейт. Балансты сактоо, санариптик сабактуулукка үйрөтүү, онлайн коопсуздукту камсыздоо дейт. Бир эле теманын алкагында өзү тексттерин жазып, ушундай презентацияны даярдап бердим. Кыргызча катасы деле жок экен. Файлды жүктөп, ушул жерге тема жазгандарга жөнөтүп коелу. Ата-эне деп кыскартып жазып турайын. Ошентип Google презентацияны ушинтип Gemini жардамында ушул учурдан пайдаланып реалдуу режимде ушундай иштетсеңиздер болот. Эми таблицага келдик. Жанакындай эле мен Maed'дан список көчүрүп алайын, студенттердин тизмесин. Аны да ошол башаламан тартипте. Бул жерден 25 студенттин тизмесин алайын, шифрлери жана башка тизмелер менен кошо. Анан бул жерден искусственный интеллектти коштук, жасалма интеллектти. Бул жерге кошом, көчүрүп алган нерсени алып келдим. Эми ушул тизмедеги студенттердин аты жөнүн гана тизме кылып бер деп жазайлы. Excel'ге бизге азыр шифр коддорун
алып салат дагы мына жөнөкөй список кылып түзүп берди. Азыр бул Word документке караганда Excel'де кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрсөтөм. Жөнөкөй мына 25 студенттин аты жөнүн жазып чыкты. Эми ушул тизмени таблица кылып, таблицаны заманбап стилде жасап, студенттердин сабакка катышуусун көзөмөлдөгөн таблица түзүп бер деп жазайлычы. Ушул азыр 25 тизмеде турган студенттерди азыр заманбап стилде дегенде бул өзүнүн Gemini сайтка мына заманбап болбой эле мына стандарттуу түрдө көрүнөт. Бирок заманбап болбоптур дебеңиздер, бир аздан кийин мына сиздерге толук чүктөлүп бүткөндөн кийин ушундай тартипте мына түшүрүп берет таблицаны. Жалпы сабак дейт. Бул жерге формулаларга чейин жазат. Жалпы сабак, студенттин аты жөнү, кайсыл дата, бул жерге өзүңүздөр дата деген жерге календарь тап же болбосо өзүңүздөр жөн гана датаны жазып, мисалы, бүгүн 28 кимдер келди, келбеди, ошол сыяктуу толуктап кеткенге мындай таблица түзүп берди. Мындан эң жыйынтыгында азыр бир аз башкача кылып айтып коюппуз. Мындан алдыңкы түзгөн таблицада мисалы ошону көрсөтүп берейин. Студенттерди жөн гана түзүп койбостон, мисалы биринчи сабакка мартта студент сабакка канча жолу келди, канча жолу келбеди, канча жолу калтырган, ошого байланыштуу мына жалпы катышуусу канча болгон, анан акырында канча пайыз катышты. Бардык жыйынтыкты мына ушундай эсептеп берүүчү таблица түзүп берген. Excel'де ушинтип колдонсоңуздар болот. Анан формула билбей жаткан болсоңуздар да формулага чейин түзүп берет. Мисалы бир дүкөндүн ушундай товарларды сатуучу формула түзүп бер таблица менен десеңиздер, анда түзүп берет. Ставить деген басканда ушул Excel таблицада сакталат. Муну деле ошол Excel'ге сактап ачсаңыздар болот. Скачать кылабыз Excel форматында. Excel'де иштегендер болсо, аларга да абдан пайдалуу. Мисалы, өзүбүздүн колдонуп жүргөн компьютердеги Excel'ден ачып көрөлү ушул таблицаны. Бул жактан дагы ошол дээрлик айырмасы деле жок. Бирок ушул жерде кээрки гана түстөрдү албай калыптыр. Аны өзүбүз агартып, өзгөртүп алсак болот. Бул Google документтерден арасынан убакыттын жетишинче сиздерге көрсөтүп берип жатам. Калгандары боюнча дагы сабактан сырткары суроолоруңуздар болсо, кененирээк айтып бергенге аракет кылам. Эми мындан сырткары сиздерге эң акыркы бул Gemini сайтына киргенде китеп түзүп бере турганды көрсөтүп берейин. Китептер менен кандай иштейсиздер? Бул айрыкча мисалы ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ошо балдарыңыздар, иниңиздер, же болбосо кичинекей садикке барган балдар болушу мүмкүн. Ошолорго да абдан кызык жана пайдалуу болот. Жөн гана жоомого эмес, университеттик деңгээлде, чоң бир деңгээлде китептерди деле түзсөңүздөр болот. Аны кантип башкарабыз? Gemini деген жасалма интеллектти билесиздер да, ошол колдонуп жүргөн Gemini. Башында айткан сиздер интернетим байланышы үзүлүп калды. Эми көрүнүп атат экран. Алло, менин үнүм угулуп жатабы сиздерге? Ооба, угулат. Так, эми карайбыз акыркы тема. Ушуга жакшы маани берип койсоңуздар, Gemini сайтына киргенден кийин, сол жактагы менюдан меню бассаңыздар,
Jame bot деген бар. Бұл Gemini'nin botları болуп эсептелет. Мына Gemini bot дегенге кирсеңиздер, Storybook дейт. Бұл сіздерге бая слайдта айтып кеткен нерсем. Storybook деген бұл ушул жерге кирип, сіздер жөн гана бұл кыргызча кадимкидей түшүнөт. Мисалга, бұл жерге мына эмне жөнүндө китеп жазасыздар. Ошол боюнча кыскача сценарий же болбосо кыска бир нерсе айтып койсоңуздар, ошол боюнча китеп түзүп берет. Мисалы ким жөнүндө түзөйлү? Жөнөкөй эле мисалы садиктер балдар үчүн, бала бакчалар үчүн мисалы карышкыр менен коен жөнүндө жомок түзүп бер десек, түзүп берет. Анан ал китепти кантип колдонобуз? Ошол боюнча көрсөтүп берет. Мисалы мен өзүмдүн жаза турган болсом, мына аты жөнүңүздөрдү жазасыздар. Жанболот Калбаев жөнүндө Калбаев Жанболоттун өмүр баяны жөнүндө дейчи. Жөнүндө так. Жөнүндө жөн гана түзүп бер дейли. Түзүп бер. Сүрөттөрү менен жаса деп коелу. Ал жерден адашып кетиппиз азыр. Так. Пауза кылып, Калбаев Жанболоттун өмүр баяны. Ушинтип эле кетирип койсоңуздар, же болбосо азыр мен убакыт кыска экенине убакыт кыска болгонуна байланыштуу мен азыр кыска эле сценарий жаздым. Ошол мисалы Калбаев Жанболоттун өмүр баяны жөнүндө десек, ал мисалга өз каалаган темада анан өзү сценарий жазып, бир башкача жазып коюшу мүмкүн да. Ошол сиздер сценарийди толук берсеңиздер, ошого карап түзүп берет. Мисалы, жашы ушунчада болсун, университетте болсун, ушундай нерселер болсун деп сценарийди көбүрөөк берсеңиздер, китепти ошого карап жасап берет. Мен сиздерге даяр болгон китеп боюнча көрсөтүп берейин. Экран көрүнүп жатат, ооба. Сиздерге болуп жаткан болсо, ошол мына Жанболот Калбаевдин окуясы деген мындай китеп жасап коет, сүрөттөрү менен мына. Анан эң жакшы жери бул ошол башында кандай каарман, кандай персонаж болсо, ошо акырына чейин ошол персонажды эстеп калып, бир кадимки бир окуянын аягына чыгарат да. Башында эмне болду, ортосунда эмне болду, аягында эмне болду, баардыгы окуп чыксаңыздар, абдан чыныгы жомок же болбосо бир чыныгы окуя окугандай болосуздар. Бул китеп кандай болот? Бул китеп кадимкидей китеп, мына биринчи бети сүрөтү ошол темага байланыштуу. Кыялдар орундалат, Жанболоттун окуясы деп жазып коюптур. Авторуну Жанболот Калбаев деп жазганыма байланыштуу мына китептин автору сиздер өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазсаңыздар, өзүңүздөрдүн атыңыздар пайда болгон болот. Мисалы мына илгери деп ушул жомок түрүндө түзүп берген мына сүрөт. Окуп кийинки бетке өтөт. Бир күнү кечинде апасы Айгүл текстти окуп чыксаңыздар, ката жок эсе да, таптакыр ката жок. Кыргызчаны абдан туура жана мындай мааниси дагы абдан туура берилген тексттер. 10 барактан турган абдан маанилүү, мындай башында эмне болуп башталган, үйдөн башталган, анан кайсыл жактарга барган. Сценарийди өзү түзүп, ушундай китеп түзүп берди азыр. Андан кийин мисалы мына чоң шаарга жөнөп жаткан экен буга чейин да. Айылдан чоң шаарга жөнөдү. Убакыт өтүп, мына чоңойгонда өзгөртүп, шаарга барган, чагылдырган. Ушул жерге да бир жакшы кошумчалай кете турган болсом, бул эме кылат экен да, мисалы ChatGPT'ге, Gemini'ге, мисалы сиздер буга чейин суроолор берип келесиздер да. Мисалы силабус түзүп бер дейсиздер, же ушундай слайд түзүп бер дейсиздер. Gemini ушул маалыматтарды сиздердин
ошол искусственный интеллект колдонуп аткан жактагы маалыматтан алат экен. Мисалга мен бул жерге азыр Жанболот Калбаев жөнүндө түзүп бер дегениме байланыштуу мисалы мен жөнүндө жазып атат да. Бул окуяны окуп чыксам, мисалы мына шаарда жашоо оңой болгон жок. Жанболот күнү түнү иштеп, жаңы технологияларды үйрөнүп, өзүнүн статын арттырды дейт. Кээде чарчап, айылын сагынган учурларда ал өзүнүн максатын эстеп, кайрадан күч жыйначу дейт. Ал видео монтаждоонун жана тартуунун сырларын терең үйрөндү дейт. Бул нерселерди каяктан алды деп таң калдым да. Менчи мисалы промко ушундай нерселер болсун, видео болсун, же болбосо мен адистигим боюнча да айткан эмесмин. Жөн гана Жанболот Калбаев деген ошо интернетте бар маалыматтарды алып, буга чейинки берилген маалыматтарды алып, ушундай ошолордун негизинде бир окуя кылып түзүп бериптир да. Кызык болсо ошо өзүңүздөр да фамилия аты жөнүңүздөрдү толук жазсаңыздар, ошо өзүңүздөр жөнүндө мындай бир кызыктуу бир окуяга дуушар болот экенсиздер десек болот да. Мына чындык эмес, бирок бул ошол нерселер менен байланыштырып бир жакшы бир китеп кылып жазып берет экен. Мына кийинки бетке өтөлү. Акыркы Жанболоттун эмгеги жемиштеринин бири ал өзүнүн алгачкы чоң тасмасын жаратууга киришти дейт. Ишенимдүү досу Нуру шаарга келип, ага жардам бере баштады дейт. Кадимки бир китептин аягына чыгарат экен да, бири менен байланышып. Акырында эмне болот? Мына ошол баягы компьютерде иштеп отурган персонаж. Ошолорго чейин эстеп калат экен. Көп өтпөй Жанболоттун тасмасы бүткүл өлкө көрүп суктана баштады. Ал жөн гана сүрөттөрдү эмес, адамдардын жүрөгүнө тиген, алардын толкундаткан чыныгы окуяларды айтып берди дейт. Жанболот өз ишинин мыкты устаты катары таанылып, элдин сыйынына айланды дейт акырында. Мен жазгандай эле болуп калдым, бирок сценарийди чындыгында мындай жазган эмеспиз да. Ошол өзү башында кандай баштаган, акырында кантип бүтүрөт, баардыгын өзү автоматташтырып ушундай китеп түзүп берет экен. Бир күнү Жанболот өз айылында кайтып келди дейт. Ал жерде аны кичинекей балдар тосуп алышты дейт. Жанболот бир балага камерасын көрсөтүп, эч качан кыялдануудан коркпо дейт. Эгер сен өз ишиңди сүйсөң, эң бийик чокуларды багындырасың деп, ошол жаш балдарга мотивация берип атат дегендей насаатын айтты дейт. Анын жолу көптөгөн балдарга үмүт берди дейт. Акырында кандай гана жомок, кандай гана окуя болбосун, ушундай бүтүрөт экен. Башынан иштеп, кайра түшүнбөсөңүздөр, кийин бош убактыңыздарда мындай окуп чыксаңыздар болот экен. Негизи окуп чыкканда чындыгында эле бир адамдын өмүрү же болбосо жашоосу тууралуу толук ортосунда эмне болгон, башында эмне болгон, акырында эмне болгон, баары бири-бирине байланышы бар экен да. Жомоктогудай кылып, абдан сонун кылып түзүп берет экен. Мына бул түзүлгөн китепти жүктөп алсак болот. Скачать деген бассак, ошол дизайны кандай болсо ошондой болуп жүктөлөт. Эч кандай эме жок. Кандай болсо ошондой болуп жүктөлүп, китеп иретинде иштетсеңиздер болот. Мисалы сиздер деле, мисалы азыр бала бакчада иштегендер болушу мүмкүн, же өзүңүздөр деле мисалы кандай жакка колдонсок болот. Сиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды, ошо небереңиздер болот, кимдер болсо дагы ушул жашкыракта, мисалы 10-15 жашка чейинби, мисалы ушул жөнүндө жомок жазып бер десеңиздер, анан мисалы азыр китепти жүктөдүк. Китеп кандайча болот? Бул китеп PDF форматында жүктөлөт. Дизайны, ошо түзүлүшү печатка даяр. Мындайча айтканда, сиздер жүктөп алган китепти сразу эле печатка берсеңиздер болот. Китеп кандай ачылат? Жүктөлүп алынган китеп. Муну кийин интернетсиз деле окуй бересиздер да, сүрөттөр менен. Сиздерге идея ошол. Мына азыр мен интернетим жакшы иштебейт, кээ бир сүрөттөр ачпай атат, негизи ачылат. Сиздерге жакшы идея ошол китепти жүктөп алгандан кийин цветной принтерденби, глянцевый же болбосо башка бир форматта китеп кылып принтерден чыгарып алып, ошол ким жөнүндө болсо ошо белек кылып берсеңиздер да болот да, абдан мындай уникалдуу белек болот. Айрыкча ошол нерсени мисалы ошо балдарыңыздарга жасап берсеңиздер, мисалы ушул бала сенсин дегенде атын жазып, бир күнү ушул балдарыңыздардын атын жазып, мисалы Бекбол деген бала болсо, мисалы Бекбол кичинекей атайынан ушундай предметке кызыгат эле, анан ушинтип жүрүп ушундай болду деген сыяктуу бир окуяны чагылдырып, өзүнө чыгарып берип койсоңуздар, ушул мен экенмин дегенде мындай китеп окуганга да кызыгуусу артат да, өзүнү көрүпчү. Берки китеп түзүп атканда башында айтсаңыздар болот, ушул жөнүндө түсү ушундай болсун, жашы ушундай болсун, ушундай жерлерде жүрсүн, өңү башы ушундай болсун деп жазсаңыздар,
ошо сиздердин балдарыңыздардын же болбосо өзүңүздөрдүн стилиңиздерде кылып жасап берет. Идея ушундай, мына жүктөп алган китепти печатка айдап туруп эле цветной принтерден китеп кылып чыгарып, уже даяр да, мына редакторлеп, кээ бир кезелерин оңдоштун кереги жок. Ушул турушта эле печатка айдап, китеп кылып, бирөөлөргө сатсаңыздар деле болот, заказ алып, мисалы иштеп алсаңыздар деле болот да. Ушуну пайдаланып. Бүгүн мен студенттериме дагы бөлүштүм, алардын да жасаган өздөрүнүн жасаган бирөөсү менен бөлүшүп коеюн. Негизи баардыгы эле жасашты, бирок ар бириники ушундай кызыктуу болуп атты да. Мисалы, алар деле ошол аты жөнүн гана жазып коет, бирок алардын мисалы кайсы спортко кызыгат, кайсы мелдештерге катышкан, ошолорго чейин чыгарып берип атты да. Кайсы университетте окуйт, ошого чейин. Ал мисалы убакыт кетирген эмес, ушулда окуйм, ушундай нерселерди түзүп бер деген эмес. Мисалга мына Элнура деген студент түзгөн китеп да, Элнуранын билим сапары дейт. Ушул абдан жакшы китеп болуптур, мына кыргызча кылып. Илгери эмес, жакында эле дейт. Ош облусунда Каракулжа районунда дейт. Сиздер ушинтип берсеңиздер болот да, мисалы Ош облусунун ушул районунун, мисалы Алай деп берсеңиздер эле ошол текстти чыгарып берет. Ушундай реалдуу болсо, анан абдан кызыктуу болот экен. Мисалы Ош облусунун Каракулжа районундагы дейт. Ушундай болсо дагы мындай реалдуу, анан кызыктуу болот экен. Элнуранын үй бүлөсү жөнүндө айтыптыр, мисалы ал 4 туугандын эң кичиси эле дейт. Мындай окуп отуруп кызыгуу жаралат экен. Канчанчы жылдары, мисалы 2011-12 жылдары Элнура үчүн өзгөчө мезгил башталды дейт. Бул ошол 2011-12 жылы 1-класска кирген убагы экен да. Бул атайын мындай чыныгы китеп жаратыш үчүн көбүрөөк промпт жазган экен, ошого ушундай нерсени жаратып бериптир. Күндөр өтүп Элнура чоңое берди дейт. Ал мектептеги калганын окуй эле коет. Мектептин ийгиди тойгон соң Элнура үчүн жаңы жашоо башталды дейт. Келечеги үчүн дагы жасап койгон окшойт. Акырында мына көрсөңүздөр 7-бетте Элнура Ош мамлекеттик университетинде окууга кирди дейт. Бул жерде баары жаңы жана кызыктуу эле дейт. Бул ОШМуга киргенде ал жазган эмес да. Ошол иштеп жүргөн Google аккаунтундагы буга чейинки кылган нерселер, ошолордун баардыгын анализи, анан ушундай китепти жасап берип жатат. Бийик имараттар, саманбап китепканалар жана миңдеген студенттер. Ал биринчи жолу университеттин бособосун аттаганда жүрөгү толкундануу менен соғып жатты дейт. Андан кийин студенттик турмуш оңой болгон жок. Элнура түнү менен китеп окуп экзамендерге даярданчу дейт. Ал Назира аттуу катуу жакын курбусу пайда болду дейт. Алар чогуу китепканада отуруп, темаларды талкууланып, бири-бирине жардам беришчү дейт. Чындыгында эле ошондой курбусу бар. Элнуранын өмүр жолу бул эмгектин жана өзөрлүктүн окуясы дейт. Лайт алан кичинекей кызы бүгүн чоң максаттарга жетүү алдында турат дейт. Ушинтип бир студенттин мындай өмүр баянын кыскача ушундай таризде окуп жасап бериптир. Бул да сиздерге керектүү жана кызыктуу болот деп эсептейм. Бул жаш балдарга экен же болбосо садиктеги балдар үчүн экен деп ойлогонсуңар. Негизи промпту жогорку деңгээлде, университеттик деңгээлде жасап бер десеңиздер, ошол тараптуу деле. Мисалы бирок өзүнүн стандарты бар, дайым ушундай алып жасап берет. Бир жагына сүрөт, бир жагына ушундай кыска окуяларды. Анан баягындай сиздер программалоо боюнча китеп же болбосо башка нерсе жөнүндө китеп жазганга болбойт. Ушундай атай бир колдонмо же болбосо атай бир окуялар үчүн ушундай китептерди түзгөн үчүн Google'дун ушундай дагы бир кошумча функциялары бар. Ушуну иштетиңиздер деп сунуштайм. Себеби бул дагы жаңы нерсе да. Жаңы нерсе болуп, жаңбактын сыңарты секири бийиктикке карай жол. Жерде сүрөт чыкпай калыптыр. Эгер сүрөт чыкпай, жакшы жасабай калса, кайра жазсаңыздар болот. Сүрөтү менен жаса десеңиздер, сүрөтү менен жасап берет. Эгер бир окуя жакпай калса, анда сиздер башка сценарий жазып, же болбосо ушундай алып жазып бер десеңиздер, анда ошого карап дагы кайра башынан жасап бере берет. Өзүнүн убакыты болуп калды окшойт. Сиздерге дагы убакыт бөлелим. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот.
суроо берсек Кимде болобу? кандай суроолор бар? Ооба. Бул жердечи тарифтер боюнча азыркы Google'дун документ, слайд, Excel ошол айына $2,5 иштеп атат да ал, Ооба. Бирок булардын арасында мен айтып өткөн баягы ноутбук LM деген презентация түзүп берип жатат го, видеодон, файлдардан. Ага төлөсөңүздөр деле иштейт бирок лимит менен да Ананчы бир бул 6 айдын ичинде экен го, могу тарифтердечи 2,5, андан кийин кайра көрдүңүзбү? кымбаттап кетиши мүмкүнбү? 6 айдан кийин $5 болот экен. Бирок $5 деле анчалык эме эмес да. Өзүнө өзү актайт. Бирок 6 айга чейин сунуштайсызбы, сунуштабайсызбы? Google AI Pro'ну $20. Азыр бесплатно экен го. жок, аны сунуштабайм. Себеби бир ай эле бесплатно болот, андан кийинкиси сиздер $20 төлөп каласыздар да. Сиздерге оор келип калышы мүмкүн, бирок эми мындай шартыңыздарга карап көрөсүздөр. Бирок артыкчылыктар анчалык деле көп эмес. Себеби мисалы бул жерде мисалы 50, мисалы азыркы $2,5 50 слайдка чейин мүмкүнчүлүк болсо, сиз сатып алган $20 мисалы 150 слайдка чейин жасаганга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн да. Ошол айырмасы ошол эле болушу мүмкүн да. Бирок азыркы мен сиздерге айтып аткан Google Docs, Google'дун приложенияларындагы азыркы Kitap, Gemini 10дон ашык негизи эле ушул жерде турган Google Disk'те биринчи артыкчылык Google Disk'ке 200 ГБ берет. Gemini менен иштешкени видео жасаганга чейин 500 сөзгө жазганга чейин мүмкүнчүлүктөр, Google Docs, таблица, жасалма интеллекттерди колдонуп презентация, документтерди иштөө, формулаларды иштөө, бул жактан дагы мен айтпай кеткен нерселерде мисалы Google Meet, Google Classroom'дарга чейин мындай доступ ачылат да. Ушунун баардыгы ноутбук LM кошулуп, ушулардын баардыгы кошулуп $2,5 болуп атат да. Азыркы Kitap деле. Азыркы сүрөт жаса дедим, ооба. Ушулардын баардыгы биригип, азыркы мен сиздерге көрсөткөндөрдүн баардыгы биригип ошол $2,5 болуп атат да айына. Бул абдан мындай үнөмдүү да. 200 сомго мисалы бир азыркы учурда бир адамды бир обед ичпей койсоңуздар, бул ушунча нерсени ала аласыздар. Одновременно жасап көрдүм да сиз менен. Эми кыргызча видео сабагын койсом, презентацияны жасабады, бирок калган баардыгын жасап атат. Презентацияны кыргызча текст, кыргызча видеону жасадым эле да. Анан жасай албайт экен кыргызчаны. Кыргызчаны бирок колдоп турыңуздар, аз убакытта чыгат. Себеби биз бул иштеп чыккандан баштап текшерип жатабыз да. Биринчи айттым го, ошол 2-3 эле тил бар эле. Азыр көптөгөн тилдер кошулуп туруп, анан дагы биз дагы колдонгон сайын кыргыз тили кошулат сөзсүз түрдө. Жок, канчалык көп колдонуучу мындай иштеткен сайын кошулат да. Мисалы Kitap деле. Kitap'те кыргызча азыркы кийинки сүрөт кошпой койгон сүрөт менен кош дедим, уже бийиктикке карай жол деп чоңураак эле Kitap жасаптыр. Баягындай заманбап эмес, башкача стилде жасаптыр. Өзүм деле окуп көрө элекмин, сабак бүткөндөн кийин окуп көрөм. Кыргыз университети деп кыргызча байрак тартып коюп, анан соң китептер жасайт экен. Университетте жумуштун окуп деген сыяктуу да башка нерсе болбосо, мен бул жака карасаңыздар, Калбаев Жамолдун өмүр баяны жөнүндө түзүп бер сүрөттөр менен жаса деп. Ушул эле текстти жаздым. Бул болсо ушунча сүрөт, ушунча маалыматтарды алып жасап чыгат. Мен караганыма чейин уже жасап койгон окшойт. Кийин кандай болот? Мен примерно айтып мындай китеп баян кылып айтып берген да. Заманбап кылып эме жасап койт. Ушундай. Сиздер да текшерип көрүңүздөр, ушул дагы акысыз жасап көрсөңүздөр болот. Кимде кандай суроо бар? Анан кандай сатып алабыз деген да суроо болушу мүмкүн. Мен ошо сатып алуу жолун көрсөткөн жокмун. Азыр бирок менде сатып алганга байланыштуу ал жер көрүнбөсө керек. Сиздер Gemini деген сайтка киресиздер. Ошол Gemini'ни көпчүлүк колдонушат. Жогорку жакта карасаңыздар, аккаунттун жанында менде азыр плюс белгиси турат. Сиздерде перейти на Google AI Plus деген тарифный план болгон болот. Ошону бассаңыздар, сиздерге сунуштайт. Ошо айына $2,5, андан кийин 0 дегенди басып албаңыздар. Ал бир ай эле акысыз
Андан кийин $20 ала баштайт да. Кийин кымбатка түшүп каласыздар. Ушу биринчи айды эле алсаңыздар ыңгайлуу болот. Анан официалдуу сайтынан скриншот кылып алган сүрөтүм бар. Сиздер сатып алгандан кийин мындай мына Google кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет сиздерге официалдуу. Ошол мен айткан эле нерселер жасалма интеллекттин колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет жана видео жасаганга дагы мүмкүнчүлүк жарат. Үнү угулбай калды. Эки жолу бар экен да, банковский карта анан оплата с телефона. Сабагыңыз бүттү окшойт. Жок, интернет дагы үзүлүп калган окшойт. Эми угулду атабы? Ооба, эми угулду. Экран көрүнбөй жатабы сиздерге? Сүрөт эле көрүнүп, жок. Жок, эми көрүндү. Эми көрүндү. Бул Телеграмда сиздерге баягы биринчи убакта айтканымдай чектөө жок убакыт боюнча. Азыр мисалга 1 саат 43 мүнөт болуптур. Ошол боюнча запись кетип атат дагы деле. Запись экран кетип жатат. Телеграм просто мен азыр могул жерде сетти үзүп алыптым, ошого интернет үзүлүп кетти. Google сатып алгандан кийин ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошол мен сиздерге эле айтып берген нерселер. Ошол Google документтер, Google диск, Google дисктин берилгени мүмкүнчүлүк 200 гигабайтка чейин. Презентация жана башка. Катышуум бар эле. Баягы Google'дун сервистерге мына Gemini'га ошодон кирсек деле боло берет да. Баягы оң жактан, төрпүштан эме чекиттерден. Ооба, ошол. Атайын сайттан кирбей элечи. Ооба, мына. Сайттан кирсеңиздер, издеп киресиздер да, мына жактанчы, мисалы Google презентацияга кирем десеңиздер, Google Slides деп поиск кылсаңыздар, бул жака кирет. Waiting басып, ошо баягы эле жерге киресиздер. Бирок бул татаал болуп кетет экен, Сиздер мына жаңы вкладка ачылганда эле, мына оң жакты көрүп атасыздарбы? Ошол точка деп сиз айткан ушуну басасыздар. Ылдыйдан эле мына презентацияны бассаңыздар дагы ошол эле сайт ачылат. Жок, аларды колдонгонбуз баягы. Gemini'ни айтканым. Gemini кошулган жери сиздер сатып ала элек болсоңуздар, азыр мына пустой слайдка киргенде ушундай эле болуп иштейт, просто сиздерде мына жылдызча менен банандын мүмкүнчүлүктөрү жок болот. $2,5 сатып алгандан кийин анан ушулар чыгат. Ушул Gemini кайсынысы удобный болот? Добавить банковскую карту же оплатить с телефона удобный болобу? Боло берет каалаган, бирок ошо Visa карта менен болот да. Кайсы банктык болсо да боло берет, Visa банк, Visa карта болуш керек. Банктыкы деле жарайт, Visa болсо. Бакай банктыкы жарайт. Кайсы банктык болсо деле картаңыздар L карт эмес, Visa карт болсо болду. Бак иштетип түзүп көрүңүздөр. Бул чынын айтсам, мындай чындап ушул мен айткан нерселердин баарын колдонсоңуздар, мындай өкүнбөйсүздөр да акчаңыздарга. Акчаңыздарга өкүнбөйсүздөр. Анда 2,5 миң жол болсо 3,000 сом айына болсого, анда мындай ойлонсо болот. Бирок бул 200 сом, 300 сомго жетпеген акча менен ушунча көп нерсени аткарыш бул жакшы эле нерсе деп ойлойм да. Ошончолук шарт начар болсо, мисалы, ошол китептерди, бир нерселерди түзүп сатып ошол аркылуучу, мисалы, пайдасын көрсөңүздөр болот деген ниетте айтып атам да. Мисалы 300 сомго сатып алып, бир айда мисалы бир канча китептерди түзүп, көрөлөргө сатып, ошонун акчасын дагы чыгарып алсаңыздар болот. Ошол сыяктуу нерселерди сунуштайм. Дагы суроолоруңуздар барбы? Стирленген албадыңыз да, билбейм. Эмнеден соң? Сабагыбыз 2 саатпы? Агай, же 1,5? 2 саат. 2 саат. 2 саат. Тачны Сабактын
сабактын темасынын предметине да карайт. Кээ бирки сабактар ошол темага байланыштуу бир аз эрте бүтүш деле мүмкүн. Бирок бүгүнкү Кечээги сабактын сабак ссылкасын жөнөткөнсүңбү? Пандемиктикин? Жөн болот. ооба Телеграмга ошол эле группага кирип, видео сабактар дегенге кирсеңиздер, ошол жакта Видео турат. сабактар. Биринчиси бул эми, Бүгүнкү экинчиси сабак эми. ооба кийин кирсеңиздер деле сиздерге көрүнөт. Анан бүгүнкү сабактыкын деле ошол сабак бүткөндөн кийин биринчи ютубка жүктөп, анан ссылкасын жөнөтөм. Телеграм өзүнөн да жөнөтсөң болот. Бирок 1 гигабайт, 2 гигабайт болуп кетет экен да памятычы, ошо сиздерге да оор болуп калат да ал. Ачпай загрузка болуп тура берет экен. Ошого ютубка жүктөп, анан ссылкасы менен бөлүшүп жатам. Ошо сабак бүткөндөн кийин бир аз күтүп турсаңыздар, ошол группага бөлүшөм. Анан бул группада аткарылган тапшырмалар деп бөлүм ачпадым. Ушул жерге мисалы биринчи күн кечээ аркан тартыш боюнча жаңы киргендерге бүгүн таратып берем, бирок мурдагы күнү фамилия атын жөнөткөндөргө логин пароль жөнөткөм ар бир личкасына. Ошолор өзүңүздөрдүн предметиңиздерден болобу түзгөн болсоңуздар, сүрөтүн, анан ссылкаларын түзсөңүздөр болот. Биз аткарып көрдүк, бирок сага жөнөтпөдүк. Ошону жөнөтүп коюшубуз керек экен, а? Ооба, жөнөтүп коюңуздар, себеби мына сертификат алып атканда дагы текшерилет экен да, мына тапшырмаларды аткардыбы, аткарбадыбы деген. Анан бизге ушул аркан тартышта баягы санариптик карталар деп турат го, ошол доступ жок экен ошого. Бир эле аркан тартыш эле болду, а? Аркан тартыш ол өзүнчө, санариптик карточкалар өзүнчө. Санариптик карточкаларга деле доступ бар. Бирок ошо билим айден кирип алат экенбиз да. Ооба, бул сайтка киресиз, санариптик карточкаларга киресиз, суроо түзө бересиз бул жерде. Ушуну деле колдонуп, жыйынтыгын скриншот же сүрөткө тартып жөнөтсөңүздөр болот. Макул. Анан мына бул жерде аркан тартыштан түзгөн Темиралиева Толгонай деген эжеке жөнөттүр. Аркан тартышты бул сүрөтүн жөнөтүптүр да, эми жогорку жагын карасаңыздар, мына русская литература боюнча түзүптүр, практический курс дейт. Ушул ссылкасына көчүрүп туруп, мына бул жерге аркан тартыш оюнда шилтемелер деп койдум го. Бул жетиштаптыр, ушуну айттым эле. Бирок бул өзүнүн башка ссылкасын тыштап коюп туруп, бизден логин пароль сурайт да. Мен көрсөткөн ссылканы тыштаса, ошол эжеке. Ошол эжекенин түзгөн оюну биз дагы ойноп көрсөк болот да. Ошон үчүн дагы бөлүшсөңүздөр жакшы болот деп атам. Ссылкасы менен ташташыбыз керек экен, э? Ооба. Ссылка Эң жогорку ушундай турган учурда ойноп баштоо деген баспай туруп эле мына жогоруда турат го, мына ссылка. Ушул ссылканы көчүрүп туруп, аркан тартыш оюнда шилтемелер деген жерге тыштасаңыздар, сиздердин ссылкаңыздар менен биз деле ойноп, биз деле көрсөк болот да. Бирок өзгөртө албайбыз. Баардык колдонуучулар мисалы кирип, колдоп үйрөнсө болот дегендей. Бирок бул жерге шилтемелерди анда эме кылайлы, мажбур эмес, мындай кээ биркилери атай мээнет кылып түздү да, мисалы бөлүшкүсү келбегендер жөлөп койсун анда мындай. Каалоосу барлар бөлүшсүн, бирок бул жака сүрөтүн жөнөтүп коесуң, ушундай түздүм дегендей. Хорошо, мындай скрин кылып сүрөттү оюнду баштоо, анан Эгер кааласаңыздар, башкалар менен бөлүшөм десеңиздер, ссылкасын тыштап койсоңуздар деле болот. Ооба. Биз деле карап ойноп, кызыктуу болуш үчүн. Бизге деле кызык негизи, мисалы орус тилден. Бул жерде айтайын дегенде да топтолуп калат да, мисалы бир эжеке орус тилден түздү, бир эжеке мисалы башка информатикадан түздү. Кимге кайсысы керек болсо, ошону алып иштете берет да. Ошо мен жөнөткөн ссылкага кирип көрүңүздөрчү. Мен компьютерден кирсем, кайра эле логин пароль сурап атат да. Же логин пароль Сиз бир аз туура өтүп коесуз. Мына сизде азыр оюн баштоо деп туратпыз. Мына жогорку жакта мына ушул ушул ссылканы жөнөтүшүм керек эле да. Ошону жөнөтсөңүз анан сиз өзүңүздүн логин пароль коесуз да. Түшүндүм эми. Агай дагы суроо берсе болобу? Бериңиз.
мына Storybook'тачы китеп жасагандан кийин жана сүрөттөрдү генерация кыла албай калат го. Ошондо кайра сүрөттү жүктөп туруп, анан генерация кыл деш керекпи дагы повторно промпт жазып. Бир эле ошол эле жерден меникинде жана жасабай койдулар го. Көбүнчө жасабай коюшу мүмкүн сиздин текстиңизге карап. Ошол эле жерде азыр могул жерден көрсөтүп берейин. Экран көрүнүп жатат, мына жасалган жерде. Сүрөт ачылбай калса, ушул эле жерге башка эч нерсе толуктабай туруп эле, мисалы менде азыр сүрөт чыкты, бирок так окуядагы каармандардын сүрөтүн алмаштырып, заманбап стилде жаса дейин. Менде бар болгон үчүн, алмаштыруу үчүн ушинтип жазсаңыздар болот. Эгер такыр чыкпаса, андан жөн эле сүрөт коюп жаса деп жазып коюңуз, болду. Сүрөт чыкпай калды. Сүрөтү менен жаса деп жазып коюңуз. Жаса десеңиз болду. Ошол кайра иштеп чыгып, сүрөтү менен иштеп чыгат. Хорошо. Просто жөн гана айтып коюшуңуз керек. Кайра башынан жазып, ушундай сценарий жазып отурбай эле. Просто сүрөт чыкпай калды, ушул сүрөтү менен кошо жаса десеңиз, сүрөтү менен кошо жасап берет. Биринчи жаздык го, мисалы үчүн өмүр чыгармачылыгы деп жаздык, анан ошол жердеги ручканы басып кайра изменить запрос дегенге. Или астына. Жок, изменить кылбай туруп эле. Астына эле. Астына. Ооба. Астына эле бош жерге эле жазып туруп жөнөтө бересиз. Азыр ушул өтүлгөн темалардын ар бир ссылкасы боюнча жөнөтүп коем. Мисалы мына Gemini боюнча. Бул ссылка менен кирсеңиздер, ошол блокнот түзөт. Китеп түзөт. Андан кийин Notebook LM'дин дагы ссылкасын жөнөтүп коем сиздерге. Шилтемелер дегенге кирип Telegram'дан. Ошол билим айкежи биринчи өтүлгөн, андан кийин Gemini, Notebook LM, китеп түзө турган, анан Gemini'нин өзүнүн сайттары. Биздин интернет катып калыптыр. Бул файлды башынан жүктөйбүз. Анан сиздерге жүктөп видео отчет менен бөлүшөбүз бул жагын. Анда бүгүнкүгө дагы тапшырма болот. Бүгүнкү тапшырма ушул сайттарды, ушул жасалма интеллект мен кантип көрсөтүп берген болсом, кийин деле ошол видео сабактан карап, өзүңүздөрдүн сабак бересиздер да, баарыңыздар эле ошол окуганбы, сыйлабыз, презентацияларды түзүп, түзгөн презентацияларды баардыгын жөнөтпөй, мына ушундай түздүм ушунун жардамында деп, скриншот класстары же болбосо ошол презентацияны өзү менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Telegram группага. Бул жака кирип, аткарылган тапшырмалар дегенге жөнөтө бересиздер. Анан жөнөтүп атканда дагы ошо жөнөтүп жатып, аты жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар, кийин тастыктануу оңой болот да. Ушул иштептер деп сертификат берип атканда ошого карап анализдейт. Презентация түзөсүздөр, анан ошо китепче түзөсүздөр. Анан бир Notebook LM аркылуу ошол бир видео сабактын же өзүңүздөрдүн иштелме куралдарыңыздар боюнча презентация, карточка, тесттерди түзүп колдоносуздар. Андан сырткары ошол мурдакы күндөгү тапшырмаларда жөнөтүп коюңуздар. Ошол аркандарчык атайын логин пароль алган окутуучулар угуп жаткан болсоңуздар. Себеби бул логин пароль негизи билим айкежиде бул логин паролдор сатылат да. Ар бир логин пароль 300 сомдон айына. Азыр деле мисалы көпчүлүк жазып атышат. Бир айга 300 сомго сатып алышат, чек жөнөтүп. Анан мен аларга логин пароль кантип киргизет, кантип видео сабактар менен дагы бөлүшөм да. Сиздерге ушул курстун ичинде акысыз берилип атат. Ошодон пайдаланып колдонуңуздар сөзсүз түрдө. Жакында ошо кыскылмай Kahoot бүтүп калса, аны менен дагы бөлүшөбүз. Курс бүткөндөн кийин дагы ушул группада калсаңыздар, ошо кыскылмай Kahoot жана башка билим айкежиге жаңы кошулуп аткан оюн программалар менен бөлүшүп турабыз ушул группага. Суроолоруңуздар барбы дагы?
Суроолор болсо жооп берейин. Болбосо сабакты жыйынтык. Ушул видео жазылып калды, агай жөнөтөсүз да. Ооба, жазылат. Кайрадан көрөбүз да. Ооба. Telegram мүмкүнчүлүгү ушул да. Азыр мисалы 1 саат 55 мүнөт конференция болду. 1 саат 55 мүнөттөн бери ошол запись болуп жатат, өчкөн жок. Сабакты жыйынтыктаган соң видеосу автоматтык түрдө Telegramга жүктөлөт. Сиздер деле ушул Telegram группаны биринчи күндө өткөндөрдө ушундай колдонсоңуздар болот. Zoom'да ар 45 мүнөт өчүп калса, кайра башынан ссылка ачып, кайра жөнөтүп, жана башка создать этип отурбастан Telegram группасы жакшы. Мында микрофон жана башка устройстволоруңузга карайт. Голосуңуз ноутбукка же болбосо башка нерсеге байланыштуу мүмкүн. Бирок негизи Telegram Zoom'га караганда качестволуу да. Звук жактан да, видео жактан да, связь жактан да, бардыгынан Telegram'ды мындай жогорку баада эсептейм да мен. Ошо сиздер да колдонуңуздар мурдагы сабактарга карап. Суроолор жок болсо, анда жыйынтыкта берели сабакта, записьте өчүрүп. Чоң рахмат.